Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ТВ1 каналы. Азыр мойнумда кызыл тилке болуп, башымда кызыл пилотка болуп, «Светись кострами синие ночи» деп ырдап башташым керек эле. Пионер болгондордун бардыгын бүгүнкү пионер күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Эскини эстеңиздер, ар бир доордун өзүнүн жакшы жана жакшы эмес тараптары болот экен. Бардыгыңыздарды байрам менен куттуктайбыз, бирок бүгүн пионер жөнүндө сөз кылбайбыз. Себеби андан башка дагы орчундуу маселелерибиз көп. Алардын бири биздин кодекстерге өзгөртүү киргизилип жатат. Анан баары кабыл болуп калса, мисалы үчүн сиз милиционердин тилин албай же ага мындай жаман көз караш менен карап койсоңуз дагы сизди 10 суткага камап коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турган учурлар дагы кираткан көрүнөт. Ошол тууралуу сөз кылалык. Саламатсыздарбы? Мен Эркин Рыскулбеков. Биз баштадык. Gözlerimde ayra, görünce kayra, görmesem seni, ömrüm güttüm. Tapadım ayla, karanın kayda, haylanıp durcu, göz aldımda. Jarok girerken, canıma gelsin, cağımda gülsün, yalnız bahar, asıl geçerken. Çandayım, süyümdüm narnayım. Elesin gitbey, enseymin jetbey. Eköyümüz jürgün, gündürdü isten. Aksuyum saha, aylanım taza. Alısta jürsün, sakınam kayra. Jarok gererken, canıma gelsin. Cağımda gülsün, yalnız maha. Asıl geçerken. Akırın gelsin, arzumdu sunam. Gözümdü albay, kolumdu karmay. Özümdü candayım, süyümdü narnayım. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасы жазык процессуалдык кодексине, дегеле жазык кодексине көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүнү киргизүүнү демилгелеп жатты. Өзүңүздөрдүн эсиңиздерде болгондой, биринчи отурумунда генералдык прокурор ала качуу тууралуу дагы өзүнүн туура эмес пикирин айтып алып, ал дагы абдан тарап кеткен. Массалык маалымат каражаттарына андан кийин бул өздөрүнүн иш жүргүзүүсүн жабык эшиктин аркасында жүргүзүүнү туура көрүштү дагы. Майдын 7 күнү
сайттарга алардын иштеп чыккан, демилгелеп чыккан мыйзамдар илинди. Дароо биздин юристтер, эксперттер анын толук эмес экендигин, анын катачылыктарын айтып чыгып жаткан мезгили мага белгилүү болгон юристтерден Лейла Сыдыкова калп айтпасам ошол иш тобуна мына жакында эле кирди. Башка юристтер кирүүдөн баш тартышты. Ошол мурунку биздин жазык кодексибиздин демилгечилеринин бири Аслан Кулбаев мырза, юрист, студиябыздын меймани. Ассалам алейкум. Мен маалыматты баардык туура эле айтып бердим бе? Туура. Баардыгын туура айттым бе? 19-жылы кирген бизге жаңы кодекс. Анан аны өзгөртүштүн эмне кажети бар эле? 2019-жылы кирген, 2 жыл болуп калды. 2 жылдан болуп иштеп, укук коргоо органдары чын эле сот системасы жаңыдан иштеп, көнүп. Бирок эми жаңы болгондуктан бул жаңы стандарттар, жаңы система кирип аткандан кийин бул чын эле багы соттук, укуктук реформа болуп, чын эле бир жаңы структура түзүлдү да, жаңы система түзүлдү. Анын киришинен эч ким айткан эмес, оңой болот деп. Себеби дегенде бул нерсе кадрлар маселесине, ошо материально-технический базасына, материал-техник базасына ошолорго менен байланыштуу да тыгызча. Анан чында көп кыйынчылыктар болуп атат, бар кыйынчылыктар. Бирок ошо кыйынчылыктарды анализдеп, жакшылап анализдеп, ошо эмнеден, мыйзамданбы, же маселе уюштуруу жагындабы, же кадр маселесиндеби деп терең изилдеп, терең мындай бир илимий жактан карап өзгөртүүлөрдү кылгандын ордуна азыр жон гана бир негиз бар. Биз 1997-98 жылкы кодекстерди алып келишибиз керек. Себеби дегенде бул мыйзамдар бизге туура эмес деген мындай жалпылап айтканда ой негизинде алар жумуштап иштеп чыгып, мына сиз айткандай жогорку кеңештин сайтына официалдуу түрдө, расмий түрдө илди да. Анан биз карап көрдүк. Карап көрсөк, чында мына мен жазык процесс кодекс жөнүндө айтсам, ошол эле эски институттар, УПК биз көргөн боюнча. УПК боюнча ошону киргизебиз дейт. Мисалга, кылмыш ишин козгоо же баш тартуу, жанагы гражданский цвет, ответчик, ишти токтотуу же ушул окшогон эски мурунку азыркы кодекстеги жок нерселерди киргизебиз дейт. Эң ошо справка негиздемесин карасак, ал жерде жазат, булар дейт, ушулар ушу маселени чечет дейт да. Тергөөнүн маселесин чечет. Тергөөчүлөр, прокурорлордун иштери жакшы болуп, элге болгон мындай укукту сактоо жаңырат дейт да. Жакшыртат. Бирок эми ал туура эмес нерселер да. Криминогендик тиги ситуацияны оңдой дейт. Эмне дегенде мына сиз билесиз, азыр бардык айтып атат, кылмыштын саны көбөйүп кетти дейт. Мына ошол эле жанагы ала качуу, адамды урдоо ала качуу негизинде. Мурда бир 30-40 катталса, азыр быйылкы жылы статистика боюнча 80 ушундай факт катталыптыр да. То есть өсүп атат. Үй зомбулугу өсүп атат, уруучулук өсүп атат, алдамчылык өсүп атат, саны өсүп атат. Бул эмнеден? Бул бир гана нерсе, ошо кодексте жаңы система бар. РПП. Ар бир арыз, ар бир кайрылуу, эгер адам официалдуу кайрылса, ал катталыш керек да, ал официалдуу түрдө тергелиш керек деген шарт бар. Ошонун эсебинен көбөйүп кетти да, 5-6 эсе көбөйдү. Анан мындай карап көрсөк кандай, мурун кандай эле арыз түшөт, аны ойлончу, кылмыш ишин козгойлубу же козгобойлубу деп. Анан ошол жерде көп коррупциялык, көп маселелер бар болчу, толтура маселелер бар. Анан ошондуктан 70-80% чейин арыздар боюнча отказ кылып койчу. Мен ошо бир нет состава преступления. Состав жок, тиги жок депчи. Мен бир эле мисал келтирейин. Бир ошо жылдары болгон окуя, мына Жалал Абадта болгон, радио Азаттыктан берип атты. Эртең мен жумушка туксам, аял киши айтып атат, мен мына жашы жетпеген өспүрүм кызды зордуктап кетти деп кайрылса, кылмыш ишин козгоп айтат дейт да. Тигини кармоо. Эмне десе, тиги журналисттер барып сураса айтат, биз дейт экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз дейт. Экспертиза 1 ай болобу, кандай 2 ай болобу. Ошондой, то есть ошо окшогон толтура жабырлануучуларга түшкөн мындай бир маселелер көп болчу да. Урулук болсо, эгер ачылбаган кылмыштар боюнча көбүнчө эле ошону каттабаганга, козгогонго аракет кылчу. Себеби дегенде, эгер ар бир кылмышты козгосо, ал ошо коргоо органдарынын башына илинип калат да мойнуна. Ошондуктан ошо окшогон бир фильтр бар эле да. Ал өзүнүн терс жагын көрсөттү. Айтып кете турган нерсе, бул бир гана советтик системада болгон
азыркы көп ошо мурунку совет системада мамлекеттер баары алдан баш тартып атат. Себеби дегенде ар бир система кимдин үчүн, эл үчүн иштеш керек да. Эгер эл кайрылса, аны регистрация кылып иштеш керек. А бизде азыркы жаңы мына 8-майда киргизилген демилге боюнча РППны алып салайын деп атабы? РППны албай, ага каттагандан кийин, анан кийин дагы дейт, мындайда юридикалык мындай маселелерде мындай мен айтып атпаймынбы? Мындай түшүнүксүздөр көп. Мен айтып атам, бул мына азыр жаңы редакция конституция кабыл алынбады. Ошол жерде биринчи жолу 22-беренеге мондай сөздөр киргизилди да. Кыргызстандын мамлекетинин коомунун өнүгүшү илимдин негизинде болуш керек депчи. Абдан жакшы нерсе, туурабы? Любой нерсени изилдеш керек. Терең изилдеп турганан бир нерсе мындай кадам жасаш керек. А мен айтат элем, ошо справканын негиздемесин окуп чыгып, ошо проект айтат элем, ал жерде илим жок. Ал жерде бир гана бир муну киргизебиз, бул эч кандай натыйжа бербейт. Одна бабушка сказала. Ошол сыяктуу. Натыйжа жакшы натыйжа бербейт. Бир гана айтат, биз көнгөнбүз, ошо возбуждение дегенди көнгөн, ошону киргизиш керек. Приостановление ошону киргизиш керек. А эмнеге деп карасаң, ал натыйжа бербейт. Мен дагы айтат элем, эгер ошондой институттар кайра кирсе, ошондой эми КВТС менен ошол эле багы укук коргоо органдарынын, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун иши жок эле дегенде 30%га кайра көбөйөт. Болбогон жанагы бумаготворчество жана кагаздар чыгармай, постановление, токтом. Укук коргоо органдарынын максаты эмне болуш керек? Элге. Элдин кайрылуусун карап, ошол оператив түрдө чечүү да маселечи. Учурдагы кодекс боюнча прокуратура тергөө жүргүзө албайт. Ооба. Келаткан кодекстин чечими боюнча прокуратура тандама иретте тергөө жүргүзө алат экен. Башкача айтканда, могул ишти мен алып тергейм, ну заведомо он знает, что выигрышное дело, а тиги милиция менен тергөөчүлөргө мындайларын калтырып коюш мүмкүн. Ошондой болот атпайбы? Мындай болот атта, прокуратура өзү айтыш керек. Бул надзорный көзөмөл органбы? Же тергөө органы? Ошону айтам. Тергөө, милициянын тергөөсү менен ГКНМнын тергөөсү, прокуратуранын тергөөсү эмеси бирдей, статусу. Иш алып баруу, закону мыйзамдуу. Анан мындай ойлоп атат да, прокурор кандай көзөмөл кылат? Өзүнүн тергөөчүсүнө, тиги милициянын тергөөчүсүнө көзөмөл кыла алабы? Ал өзү экөө бир системада отурат да. Анда мен айтат элем, өзү бүт мындай жакшы цивилизованный өлкөлөрдө прокурордук көзөмөл, прокурорский надзор деген түшүнүк жок. Прокуратура өзү төркүнүн карасаңыз, тарыхын карасаңыз, бул орган уголовного преследования. Булар чын эле тергөөнүн башында тура турган орган да. Око государства деп коет эмес беле. Анан бизде мына тергөө судьясы деген пайда болду, билесиз. Тергөө судьясы, следственный судья деп атайын штат бөлүндү, атайын судьяларды бөлүп чыкты. Шусто жалаң гана ошо тергөөнүн үстүнө көзөмөл кылыла. Ошол жерде адам укугунун бузулуу маселеси, ошо баш коргоо чара, жана ошо атайын судьялар бар азыр ар бир райондордочу. Эми өзү реформанын маңызы боюнча соттук контроль киргенден кийин прокурорлук надзор кетиш керек. Прокурор бул обвинительный орган болуп калыш керек да. А бизде соттук контроль кирди, прокурорский надзор калды, мурунку эмедегидей эле. Дагы андан башка ведомственный контроль, то есть байкуш тергөөчүлөрдүн үстүндө ушунчалык көп начальниктер бар. Мен айтып атам, алар көбүнчө жана кодекстерден эмес, көбүнчө ошо чоңдордон жадайт болуш керек. Көзөмөл кылган кишилерденчи. Бир жагынан адвокаты бар, тигиси бар, ошондон да. То есть муну мен айтып атам да, биз каршы эмеспиз. Чын эле айтайлы, кодекстерге өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бул шарт, бул туура нерсе. Киргенден кийин карап, байкап, оңдоп, түздөп. Бияга окушпай калды. Это нормальный процесс. А биздикилер айтат, жок, ага эмес. Түп тамырынан. Биз тиги 97-жылкын алып келгиле, биз ошо менен иштейбиз дегендей мааниде болуп атат да. Аслан мырза, сиз айтып атпайсызбы жана прокуратуранын көзөмөлү жана башка деп. Ошондо бул биздин генералдык прокуратура же прокуратура системасы мындай бир одоно күчкө ээ болгон тергөөчүлөрдүн үстүнөн дагы көзөмөл кылып, тергөөчүлөр аларга көз каранды болуп кала турган системага алып келиш мүмкүнбү? Эми өзү жаңы конструкция боюнча прокурор чынында ошондой орган болуш керек. Булар надзор эмес, булар тергөөнү алып барган орган. Тергөөнүн үстүндө бул менеджер, управленец. Булар карап туруш керек. Себеби дегенде, ошо ишти сотто ким алып барат? Ошо сот иштин жыйынтыгын, кылмыш ишинин жыйынтыгын сотто чечилет да.
ошол жерде прокурордон бар эметилет да. Ошон үчүн эгер прокурор сотко чейин укугу болбосо, ал кантип жооп берет? Соттон утулуп калат да. Ошондуктан тескерисинче мен ойлойт элем, прокуратуранын тергөө жагындагы укуктарын көбөйтүп, бирок надзор жагын карап чыгыш керек. Бул мурда 2016-жылы Атамбаев президент убагындагы чыккан конституция боюнча тескери кылганда надзорду калтырып, следствияны алып койгон. Азыр следствие менен надзор болот дейт. Мен ойлойт, мен оюмча надзорду алып следствияны калтырыш керек. Себеби дегенде айтат, бир системада тергөө жүргүзүп, кайра эле ошону өзүнүн үстүнө назар кылган бул логикада жатпайт да. То есть ушуга окшогон илимий эмелерсе көп да. Надзор деген нерсеси коркутканы кайра эле жана коррупциялык бир мүчөлүштүктөргө жол ачканы да. Ошондо прокуратурага баары көз каранды болуп калып тергөө жүрүшүндө. Мисалы үчүн, ушул жаңы кодекс боюнча тергөө мөөнөтүн кайтарып келип атыптыр. Срок следствия. Биз жакшы билебиз да, буга чейин кандай болгон. Сиздер чыгарган кодекске чейин тергөө мөөнөтү өтүп кеткенден кийин, табылбай калды деп кетти, полкада ошо боюнча унутулуп калды, чаң басып жатат, жабырлануучу боюнча кала берген да. Эми кайра ошону алып келейин деп атышат да. Азыр ошо срокту киргизген себеби айтат мындай да. Бизге срок болбосо биз иштей албайт экенбиз деген маанини айтат да. Бизге мисалы айтыш керек, бул илгерки союзда плановый системада пятилетка, там полугодие, мындай кылышыбыз керек да. А өзүбүзчө ошо эми айтып атпайлыбы, тергөөнүн үстүндө прокурор бар, карап турат. Эмне үчүн ошо тергөөчү иш алып бара албайт? Эмне үчүн аларга сөзсүз түрдө срок керек да? Мына 20 күн ичинде ачышың керек, ачпасаң эмне? Макул. Көп кылмыштардын саны бир 80% кылмыштардын саны бет ачылбайт. 60-70% ачылбайт да. Ачылбак, мына көбүнчө уруучулук, ачыш кыйын да. Ошолор эмне болот? 2 ай өттү, анан эмне кылат? Аны азыр айтып атат, 2 ай өткөндөн кийин биз токтотушубуз керек дейт. Токтотуу деген бул жабырлануучунун кыскартты деген сөз, мааниси бирдей эле да. Токтотту, бүттү. Кандай полкага салды, бүттү. Азыркы иштеп аткан кодекстердин негизинде ал ошонун үстүндө илинип тура берет. Ал иш ошо органдын үстүндө турат. Тергөөчү эмес, органдын үстүндө турат. Орган тергөөчү. Алар милдеттүү. Анан айтып атпайбы, азыр дейт, кече бүгүн бир эксперт менен сүйлөшсөк айтат, тергөөчүлөрдүн кабинеттери толуп кетти дейт да иштергечи. Макул, эми ошон үчүн кодекс өзгөртүш керекпи? Андай болсо дагы бир помещение бергиле. То есть мындай нерсе бар да, уюштуруу жактарын оңдой турган жерлер бар. Критерий оценки. Азыр дагы эле ойдонбай эски боюнча калды да. Кылмыштын бетин канча аштың? Тигинде азыр мунун баарын карап чыгыш керек. Мындай ой мындай эле да. Кодекстер киргенден кийин укук коргоо органдарында ичинде система өзгөрүш керек эле. Деги эле система өзгөрүш керек. Менеджмент баары өзгөрүш. Бирок мындай болуп калды, кодекстер кирди, система калды. Мурунку ойдон. Азыр экөө мындай тирелишип калды да, ушундай бир эме келип калды. Эми система ким күнөөлүү? Бул мыйзамды күнөөлүү. Азыр бизде ушундай да. Мыйзамды күнөөлөгөн эң жакшы да. Мисалга айталы, жанагы ала качуу боюнча. Жана Айзадан учурунда айтып атпайбы? Иши боюнча бизде кодекс мүмкүн бербей койду, мыйзам жол бербей койду иштегенге деп. Демедиби? Мен мындай деп айтышты да. Биз дейт илгери мындай өзүбүз эле иш кылчу элек, азыр прокурорго барышыбыз керек, сотко барышыбыз керек, аны уруксат. Жаңы азыр кодекс боюнча тергөөчү сотко барат, сот тергөө судьясына уруксат алат, иштей берет. Ал тергөө судьясы 24 саат бою 2 саат ичинде доо же жок деп берет да, эгер андай иштеп. Азыркы мына редакциясында жаңы киргизебиз деп атканда тергөөчү прокурор баш керек, анан тергөө судьясына баш керек. Тескери болот атпайбы? Кыйнап салыптыр да. Тергөөнүн өзүнүн жана сайт аткан самостоятельный өзү алып баш керек да тактиканы. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Ошол эле Айзаданын иши боюнча кылмыш иши, мына Айзаданын ишин мисал катары кармак. Мисалга айталы. Мына укук коргоо органдары, тергөө органы, МВД 1 айдын ичинде бүт шектүү адамдарды кармап, далилди чогултуп, экспертизанын баарын өткөрүп, 1 айдын ичинде сотко жиберди. Мен суроо да. Значит, ушу кодекс менен деле ушундай иштесе болот экен го. Можете, когда хотите. Ошондой болот атта. Анан ал жерде эмне болуп калды? Көбүнчө ал жерде баягы бизде менталитет стереотип бар да. Ала качуу бул нормальный процесс. Үйдө үй бүлөлүк зомбулук бул нормально, баягы эрди катын урушат, эмергетке болушат дегендей. Шайлоочулардын добушун сатып алуу бул акча берүү, тиги
биз ушундай эметип калган экенбиз да, мына жаңы уголовный кодекс ушулар боюнча бүт баары кылмыш деп табылды да. Мисалга үй бүлөлүк зомбулук бул жорук, бирок эми кылмыш жоопкерчилиги тартылат. Шайлоочунун добушун сатып алсаң бул кылмыш. Өзүңдүн добушуңду сатсаң бул бузуу, нарушение. Ал эгер сатып алсаң бул кылмыш болуп эсептелет. Бирок айталы көп иштер барбы? Иштердин саны 5-6 эле иш бар да, негедир. Бирок биз баарыбыз угуп атабыз, что добуш сатып алуу бул абдан шайлоо убагында өтө кеңири таралган. Таралган нерсе. Эмне үчүн ал кетип айтат? Ошол эле ала качуу бар айылдарда. Эмне үчүн алар болбойт? То есть бул жерде коомчулуктагы мындай мен сизге бир айтып кетейин, мисалга башка өлкөлөрдө мындай беренелер жок. Адамды урдоо деген бар. Бизде адамды урдоо, ала качуу үчүн деген бизде эле бар. Эмне үчүн бизде бар? Бул ошо с целью вступления в брак деген. Себеби дегенде бул баягы профилактикалык жеңизи бар да. Бул кылмыш деп атайын киргизип аткан нерсе да. Ошол эле шайлоочулардын добушун сатуу башка өлкөлөрдө андай өзүнчө берене жок. Бизде бар. Административный ресурсту колдонуу шайлоо ал бизде бар. Ошо биздин коомдун өзгөчөлүгүнө жараша ошо окшогон орчундуу, актуалдуу деп айтсак, кылмыштар, жоруктар бул өзүнчө бул берене болуп чыкканда, анан азыр кээ бирлер айтып атпайбы, эмне кереги бар анын тиги адам урдаганга эле, бул деле адам урдаганда. Туура адам урдаган, бирок мыйзам чыгарып барган өзүнчө бөлүп чыккан максаты ошо эл окуп, бул мыйзамдын дагы бир маанилүү функциясы бул профилактика да. Агартуу. Элге жеткирүү. Бул кылмыш. Адам урдаган деп тиги алып бул кыз ала ачсаң да бул кылмыш деген бир эми жасап атат. Эми айталы бул жерде жалаң эле укук коргоо органдарынын күнөөлөө туура эмес. Бул жалпы баарыбыз. Мына айтып атпаймынбы жана шайлоо убагындачы көп иштер каттала бир убактарда катталган жок. Өткөн парламентский шайлоодо революциянын алдында баарыбыз билдик да. Подкуп бардык жерде, бирок катталган жок. Көз жумуп койдук. Аз катталды. Себеби де милиция эле эмес, бардык эле бул нормальный процесс. Домкомдон баштап бардык ойлоду. Шайлоодо биз алышыбыз керек алардан депчи. Тигилер сатып алыш керек бар көнүп калган. Анан богу жергиликтүү шайлоодо каттоо процесси эметти. Милиция чын эле муну кылмыш экенин билип каттай баштады. Бирок ошону далилдеп сотко жеткирүү маселе болуп калды да. Мунун саясий дөңүтү бар дечи, бирок баягы биз менин пикирим боюнча эгер шайлоодогу добуш сатып алуу боюнча айта турган болсок, бул жерден жазаны сатып алгандагы, добушун саткан инсанды дагы жазалашыбыз керек да. Экөөнө тең жазалоо. Бирөөнтө как нарушение жөнөкөй бузуу да, штраф. А экинчисинде эркинен ажыратылганга чейин жаза бар. Биз болсо эмнегедир тиги партияларды жазага тартып атабыз. Эми жазага тартканыбыз менен шайлоону жокко чыгардык. Шайлоочулар ошол акчаны алгандар ошо боюнча эле кала берди. Биздин жарнамабыз тыныгуулук бар экен. Андан кийин жана примирение сторон боюнча сүйлөшө турган болсок. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Иш күндүн кечи уланууда биз бүгүн жаңы кодекс жөнүндө сөз кылып атабыз. Жарнамага кетүүнүн алдында биз жана примирение сторон боюнча сөз кылдык элек. Жаңы кирип аткан редакцияда вариантында дейинби, ошол тараптардын элдешүүсү кайра киргизилген экен. Бул канчалык туура? Биз жанагы айтып кетпедикпи, жанагы зордук зомбулук тууралуу. Биздин коомго байланышкан жанагы үй зомбулугу, ала качуу жана шайлоо убагындагы кылмыштар. Bunun баары жана катталып ачыкка чыгып атканы бул ошо жаңы кодекстердин тиешелүү да. Ошо жана 2019 жылга чыккан кодекстин шартында азыр ал кылмыштар, ал кайрылуулар баары ачыкка чыгып, ошондон ошо маселенин көтөрүлүп атканы ошо да. Бирок бул жагынан жакшы да. Маселе көтөрүлүп чечилиш керек, чем көмүскөдө жаткан. Бул ошо кодекске жетишкен деген. Мунаны эч ким айткысы келбейт. Эми элдешүү маселеси, элдешүү, примирение, эки тараптын элдешүү маселеси. Азыркы боюнча бир канча беренелер боюнча гана элдешсе болот да. Кылмыш кылган киши жабырлануучунун эгер ошо келтирген зыянын толуктап берсе, кечирсе, элдешсе болот. Азыркы сунуштап алып аткан бул вариантта мындай бир абдан чоң категория кылмыштардын баардыгын
примирение менен кыскартса болот дегендей киргизип коюптур да. Эми бул туура эмес да. Биз аны айтып түшүндүрүп бердик. Эми мен ойлойм булар кайра карайт го деп себебинде булар айтып атат азыр ошо жумушчу топтун мүчөлөрү айтып атат. Бул биздин рабочий вариант дейт, жумушчу вариант. Ну, анан официалдуу иш киргенден кийин бирок кээ бир кылмыштар боюнча чын эле эч кандай тараптардын биригүүсү эмес, элдешүүсү болушуга мүмкүн эмес. Мисалга ошол эле азыр маселе болуп атат. Жанагы оор кылмыштар боюнча алар боюнча мындай караш керек да. Мунун баары ар бир кылмышты карап чыгыш керек. Индивидуалдуу. Кайсы убакта элдешсе болот, кайсы убакта болбойт. Бирок эле ошол убакта азыр мындай болуп кетти да, бизде акыркы жылдары мындай мыйзам чыгаруу органдарынан бир нерсе болсо эле ошо мыйзам казылып жатып калабыз да. Мыйзамды оңдош керек. Өзүбүздүн ишибизди оңдогубуз келбейт мыйзамды. Мисалга айталы, жанагы алагачы боюнчачы жазасын усилтетиш керек дейт. Мына жөнөкөй адамды урдаган мисалга 5 жылга чейин эркинен ажыратылса, а эгер жанагы никеге туруш үчүн алагачса, ал 7,5 жылга чейин да. Эми азыр 10 жылга чейинки көбөйтөбүз деп атат да. Эми көбөйтө берсе болот, бирок бул жерде баягы эң негизги принцип да, бул жазанын оорлугунда эмес, ошо ар бир кылынган кылмыш регистрация болуп, катталып тергелсе, ошондо маселе болуп атат да. Баягы бир могул жерде турат го тиги вице Варганов баягы үчөө оорулукка барарда бир сюжет бар, тиги уголовный кодексти ачып туруп, ай жазасы мынча экен биз барбайбыз деп. Кылмышкерлер ал кодекске, ай буну 5 эмес 7 жыл болуп калыптыр, барбайбыз деген андай абсурд нерсе да. Просто бул жерде баягы криминология жагын изилдеп, ошо жазанын максатын мамлекет ошону карай алабы, ошондой менин оюм мындай да, бардык өзгөртүүлөр абдан терең изилдөөнүн негизинде болуш керек. Ар тараптуу статистиканы караш керек. Уюштуруу жакта анан гана эмес керек. Эгер мыйзам, бул мыйзам, эмне мыйзам, эгер биз кичине туура эмес болсо эле өзгөртө берсек, болбойт да. Ошо мыйзамды иштеп, ошо мыйзам менен кеткенге аракет кылыш керек да. Жазаны күчөтүү же анын бир аз жеңилдетүү менен чындыгында маселе чечилбейт. Кандай кылмыштар жазалып берсе, ошондой жазалап берсе, бул мындай комплекстүү түрдө келиш керек да. Бул деген адамдын аң сезимин оңдогондон баштап, көчөдөгү билбейм ошол эле камералардын иштеши жана башка деген нерселер. Эми президент өзүнүн элге болгон кайрылуусунда мыйзамдардын гуманизациясы жөнүндө сөз кылган. Бирок ушул генералдык прокуратуранын иштеп чыккан демилгеси тескерисинче мыйзамдарды гуманизацияга алып келбестен кайбир жоруктарды жана проступок дейбиз го, буларды кылмыш иши деп карап атат да. Бул жагынан генералдык прокуратуранын жазаган демилгеси менен президенттин кайрылуусу бири-бирине карама-каршы келип калгандай сезим калтырган жокпу сизге? Биз ошо президенттин кайрылуусун окуп чыктык. Ошо дегеле сот системасы, укук коргоо органдары системасы, гуманизация, мыйзамдар эң туура жазылган, туура айтылган, бизге абдан актуалдуу маселелер көтөрүлгөн. Бирок ошо башкы прокуратура сунуштап аткан мыйзамдар менен дал келбейт. Сиз туура айтып кеттиңиз. Жорук деген кодекстерди жок кылып, аларды биз анча оор эмес кылмыш деп атап киргизебиз дейт. Ну, анда сиз айткандай каякта гуманизация? Ошол эле тиги кан эмнени айталы, мисалга көчөдө арак ичүү мисалы үчүн. Кылмыш экен. Кандай болсо да кылмыш. Аты кылмыш. Анын артынан жана соттолгон деп соттолгон деген эме калат. Судимость. Жоруктар боюнча судимость жок. Анан неповиновение сотруднику милиции деген бар. Арест дейт, 10 суткага чейин арест. Аны кылмыш, анча оор эмес кылмыш. Бул жерде криминализация болуп атат, чын эле бул дагы эле ошо жана мен сиз дагы айтып кеттиңиз, жана ал деяниянын ошо иштин жазасынын оорлугунда эмес да. Ошо неотвратимость. Ошо жорук деп эмне үчүн бөлүп чыккан? Себеби дегенде багы кылмыштан айырмасы болуш керек да. Анан ошондуктан ал кылмыш эмес, ал жорук. Ага мисалы үчүн эркинен ажыратуу деген жаза колдонулбайт. Ооба. Эми мындай карасак, юридикалык терминдер. Проступок, анан кылмыш. Нарушение,
проступок, кылмыш. Бул ступенька. И ошого жараша процедурасы жазылган. Бул эми муну айтып атпайбы, кээ бир айтат, тиги западтын, батыштын, анан тигиндей мындай деген сөздөр калп сөздөр да. Бул батышта эмес. Мен мындан айтам, бир мисал келтиргенде айтам. Бул батышта эмес. Мисалы Россияны айталы. Же Казакстанды айталы. Ошо институт кандай иштеп атат? Карап көрөлчү. Ошол биздикинде институт. Эмне үчүн аларды иштейт, а бизде биз эми ал бизге өнөр таап алышты баарын эле батыш. Ошол бир батыш деген бир кандайдыр бир туура эмес сөздөр менен айтат да, биз ойлодук элек бир илимий негиз менен. Биз чынында каршы эмеспиз. Чын эле рахмат айткыла сизди ЛГБТ деп чыкпаган. Андай да өнөр бар бизде. Анан ошонун баарын карап, изилдеп, жакшы эметкендин ордуна мына дагы эле бир айтып коеюн, жогорку окуу жайларда, юридикалык окуу жайларда. 1000 деген мугалим бар, 10 000 деген студенттер бар, мына Ошто, Бишкекте. Ошолор азыр жаңы кодекстер менен, жаңы мыйзамдар менен окуп, стандарттар кабыл алып, учебный программалар алып, лекциялар, кандай гана иштер жүргүзүлдү да. Эми эгер азыр генеральный прокурор сунушу өтүп кетсе, алар кайра башынан башташ керек да. Же болбосо ошол эле тергелеп аткан иштер, сотто каралып аткан иштер, бул кодекстер киргенде кандай болот? Ушундай бир биз мен эсимде жана кодекстер кирип атканда 2 жыл убакыт берилген. Ошо эмени түздө. Люфтты. Жаңы мыйзам киргенде все-таки бул башка нерселерде, жаңы актылар кирет. Адамдын укугу бул оюнчук эмес, бул адамдын укугу, адамдын эркиндиги, адамдын мүлкү. Ошондон буга абдан мындай караш керек. Биз каршы эмеспиз. Да иштейли чогуу, өзүңөр иштегиле, бирок мындай бир жакшы тереңде бизде себебинде биз мынтип ачканда эле башталды да баягы карама каршылыктар, туура эмес нерселер. Мисалга ошол эле жорук боюнча азыр эркинен ажыратылбайт дейт, бирок ошол эле убакта баш коргоо чарасы катары камак колдонулат экен. Ал кандай ошондой мүчүлүштүктөр абдан көп да. Эми негизинен мен дагы эле айтып кетейин. Биринчи киризерден мурун жакшылап талкуулап, шашпай, анализдеп, статистиканы карап, анан бир багы жети өлчөп бир кессе деген маселеде бул мен дагы айтып кетем. Бул оңой мыйзамдар эмес. Бул адамдар үчүн мына канча деген адамдар абакта жатат, канча деген адам тергөөлөр жүрүп атат, сот иштери болуп атат. Алар үчүн абдан оор маселе да. Анан аларды үмүттөндүрүп мындай болуп кетет дегендей эткенде болбойт. Ошондуктан мына биз дейин жана азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча кандай болгон процедура. 2012ден 2016га чейин 4 жыл ошо мыйзам иштетилген. Эми иштеп жазылган да. Ар бир статьясы, ар бир эмесине чейин. Анан 2016-жылы аягында кабыл алынган президент Атамбаев кол койгон. 2 жыл убакыт берди даярдангыла деп. Анан президент Жээнбеков кол койгон. Анан кирди 2019. Мына 2 жыл болду иштеп атат. Анан бул ошо жанагы азыр элдин эметип ушу биздеги ушуларды киргизсек элек баары жашнап калып кетет деген ал туура эмес. Кайра орду болот. Тергөөнүн иши да кыйын болот, адамдарга да кыйын болот. Менин оюмча, эгер ушундай азыркы жогорку кеңештин сайтына илинген варианттар өтсө, проекттер, депутаттардан сурайбыз, чын өтүп кетиши мүмкүн, мүмкүн дейт. Азыр мүмкүн экен ушундай нерселерчи. Дагы жолу ойлонуш керек да. Кече өнө болгон тегерек столдо сиз жана сиздин кесиптештериңиздин баасында бул жаңы келген мыйзам долбоору репрессивдик деп аталды. Эмне себептен бул? Репрессивдик деп аталган себеби биринчиден жана жоруктар кылмыш болуп калгандыгысы. Анан жанагы бузуулар административдик укук бузуу деп ал жерде арест кирип атат. Ошо окшогон нерселер кирип атат да, ошон себептен бул репрессивдик деп аталып. Эми репрессив дегенде 97-жылкы кодекстерди жаңы кодекстер кирип атканда ошо эме менен киргенде лозунг кандай эле гуманизация, декриминализация, депенализация деген бир жакшы эме идеялар менен киргенде, мисалы жоруктар боюнча эркинен ажырылып атылбайт, только айып бул депчи. Анан эми кайра артка келген. Ошол себептен айтып атат да менин кесиптештерим. Сиздин кесиптештериңиздин бири Ирина Летова айым менен дагы маектешип калдым. Ал ушул кодекстин дагы бир мүчөлүштүктөрүнүн бири, ушул термин азыр эсиме келбей атат, бул юридикалык термин, кылмыш жасаган киши жанагы түрмөгө отургузулбастан кандайдыр бир мөөнөттө үй камагына
пробация эң туура. Ушул пробациядагы жанагы зордук зомбулукка киргизилди, үй бүлөлүк зомбулукка дагы ушу пробация киргизилди, бул туура эмес деген өзүнүн пикирлерин айтып атат. Азыр ошо жаңы кодекстер менен кирген ушу пробация институту мындай кичине эффективдүү иштеп атат деп айтам да. Бирок ал жакта да толтура жетишпейдиктер, оңдош керек. Бирок азыркы эгер өзгөрүүлөр кирсе, пробация институтун вообще эле жок кыла алат деген бир рисктер бар да. Себеби дегенде көп маселелер бар да. Ошол эгер азыркы вариант 97 мындай да. Бул бардык система, кодекстер бири-бири менен баг кирпичтей болуп курулган да. Эгер бирөөнү алып койсо, тиги жагында да бузулат да, ошол сыяктуу нерсе да. Бул мындай ремонт кылып кирген болбойт. Муну жалаң гана алдыга жылдырыш керек. Себеби дегенде билбейм, бизден башка кайсы өлкө бар артка кеткен. Мен ойлойм, бир артка кеткен дейм. Алдыга жылыш керек. Лейла Сыдыкова айтып атат. Биздин жаңы мына 5-майда кабыл алынган конституцияда кайсыл беренесинде проступок деген сөз өзү жазылган дейт. Конституциянын өзүндө проступок деген сөз жазылган дейт. Жаңы уголовный кодекс киргизип атат. Бул жактан проступок дегенди такыр алып салып атат дейт. Ошондо жаңы кирип аткан кодекс конституцияга карама-каршы келген болуп калабы? Карама-каршы. Себеби конституцияда жазылып турат. Кылмыш жана же жорук деп турат. Жорук деген түшүнүктү алып кылмыш деген киргизип атат. Мен бул иштеп чыккан разработчиктердин эмесин түшүнбөйм да. Мындай элементарный логикасын түшүнбөйм. Анан дагы жолу айтып кетейин. Көп киргизилип аткан сунуштар кайрадан көп маселе жаратат. Бул алдыга кадам эмес. Бул 2 кадам артка. Мына 57 статьясы екен, Конституцияны таптым. Статья отмечает, что каждый считается невиновным в совершении преступления, проступка, пока его виновность не доказана. Преступление или проступка. Или проступка, запятая проступка. Это означает, что проступки должны быть по делам, о них должен быть вынесен приговор. Жорук өзүнчө болуш керек, кылмыш өзүнчө болуш керек деген сөз да. Азыркы мына система Конституцияга карама-каршы келет. Карама-каршы келет. Эми мындай айтып атпаймынбы? Бул конституционный сотко берип, мыйзамды оңдогон бул эң акыркы стадия да. Эгер кокус кабыл алынып калса, анда конституционный сот аркылуу ушул окшогон нерселерди оңдош керек болуп калат. Бул эми андан мамлекетке дагы мындай чыкканда дорогостоящий удовольствие да. Андан көрө азыр эле карап, дагы бир жолу ойлонуп, дагы бир жолу карап чыгып анан өзгөртүүлөр кирсе жакшы болот эле. Барбы мындай сиздердин пикирлериңиздерге угуп, себеби жакшыбы жаманбы учурдагы 6-чакырылыштын мөөнөтүнөн 1 жыл ашып отуруп аткан жогорку кеңеш кабыл алайын деп атпайбы муну. Эми жакшыбы жаманбы ошолордун колунда болуп атат азыр бул нерсечи. Анан ошолордун арасынан чын эле туура эмес экен деп мындай баш ийип сиздер менен иштешип аткан эл өкүлдөр барбы? Прогрессивдүү депутаттар түшүнүп атат мунун баарын. Бирок алар аз. Алар айтып атат, туура эмес болуп атат. Бирок алар өзлөрү ишенбей атат. То есть алар өзлөрү гарантия бере албайт да, ал айтат, мындай ушундай акыбал менен да өтүп кетиши мүмкүн дейт. Не исключено дейт. Не исключено дейт. Тиги контордун внешний управлениясы боюнча бир күндө 3 чтенияны өткөрүп эле киргизип коюшту го. Ал не исключено дейт. Ошон үчүн ал прогрессивдүү депутаттар бар. Мекен үчүн, коом үчүн, адам укугу үчүн күйгөн жакшы депутаттарыбыз толтура. Бирок алар сиз айткандай аз болуп атат да. Эл аралык стандарттар, эл аралык нормалар кайсыл жерден бузулуп атат? Эл аралык стандарттар мына жаңы 2019-жылкы кодекстер ошо эл аралык стандарттардын негизинде түзүлгөн. Биз мамлекет катары, светский мамлекет катары көп айтып атпайбы, биздин кыргыз коомуна туура келбейт, биздин менталитет башка, биздин совет мамлекет таркагандан 30 жылдан ашып кетти. Биз качанга чейин ошо совет менталитет менен жүрө беребиз? Биз жаңырышыбыз керек деп турабы? Анан айтат, тиги жок, азыркы 2019-жылкы кодекстер, мыйзамдар именно ошо эл аралык стандарттар негизинде жазылган. Себеби дегенде биз светский мамлекетке айтканбыз. Биз адам укугун коргойбуз. Биз ушундай мамлекет болобуз деп, анан конституцияга да ошону бекиткенбиз турабы? Ошо конституцияда эл аралык стандарттарды кабыл алып, тааныгандан кийин мыйзамдарыбыз да ошондой болуш керек да. Анан кандай? Анан мындай бизде тескери болуп атпайбы? Биз мыйзамдар алдыны, биз органдар, система, биз ошо мыйзамдарга мындай иштегенге аракет кылыш керек. Алдыга жылганга. Мыйзамдар алдыда болуш керек. Жакшы идеялар ошо менен жылыш керек да. Биз тескери кылып атабыз.
Жок, мыйзамдар биз каалагандай болуш керек. Мен дегенем биз каалагандай андай болбойт. То есть мындайча айтканда, азыркы сунушталып аткан сунуштардын көбү ошо стандарттарга туура эмес. А бизде барбы эл аралык институттар буларга баа бере турган? Билбейм, конституцияны өзгөртүп атканда, мисалы үчүн Венеция комиссиясы өзүнүн баасын берген. А ушул кодекстер боюнча кандайдыр бир абройлуу эл аралык уюмдар, институттар барбы? Мен ойлоп атам, бул эгер ушу сунушталган проекттер дагы мындай жогорку кеңешке бул коомдук талкууга элинди да турабы? Официалдуу түшө элек комитетке. Ошо комитетке түшкөндөн кийин мен ойлоп атам, ошо эл аралык уюмдар дагы өздөрүнүн сөзүн айтса керек. Себеби дегенде алар билет, что мындай болгонго болбойт. Бул мындай көп нерселер бузулуп, анда биз Кыргызстан дагы эле болсо, ошол эле даже коңшу мамлекеттердин алдында биз эметебиз да. Ушу биз кодекстер менен биз мисалга Өзбекстанга бардык, Казакстанга, башка бардык, анан алар менен талкуулап көп иш болду да. Биз аларга айттык да, биз мындай алдыга кеттик. Мындай жаңы нерселер кирип атат, мындай жаңы институттар кирип атат, мындай иштейт. Мен айтайын, биз жаңы эле стандарттар эмес. Ар бир жаңылык жаңы кодекстердеги. Мен ошо биздин проблеманы күнүмдүк практикада болуп аткан проблеманы чечет. Ар кимиш ошого багытталганда биз аны айтып бере алабыз, негиздеп бере алабыз да. Анан мына биздин коңшулар да абдан эметишкен да, мындай жакшы бизге баа берген. Чын эле ушу эксперттердин арасында, эми эксперттер баа бере алат да турабы. Бизде жанагы уголовный правосудие боюнча жыл сайын эксперттик эме болот, форум болот да. Ташкентте, Бишкекте, Алматыда өткөн жылы мына Бишкекте болду. Абдан жакшы баа берди. Андан мурун мына Өзбекстанда бар, биздагы бар, жана алардын жазык процессуалдык кодексин аларда жумуш топ түзүптүр да. Биз аларга консультант катары бардык. Биз айтып атабыз, мына тергөө судьясы бул могу кирген нерселер бул жалаң эле тиги мындайча айтканда батыштан эмес, бул Россиянын илимий негиздеги айтып атат, мондай болуш керек. Оларга жылышыбыз. То есть бул баары бул ошо биздин жолда. Аслан мырза, акыркы суроом. Сиз айтып атпайсызбы? Батыш жыл деп атат да. Бир нече жыл айттыңыз. Анын 30 секундабыз калыптыр. Ошол батышчыл деп сиздерге кыйкырып аткандар бул деген жанагы көчөдө жүргөн обондор эмес да. Булар дагы тиги юриспруденциянын бир илимий даражасына жеткен инсандар да. Анан эгер юристтер мындай факты менен иштебей, далил менен иштебей, анан сен батышчылсың, анан муну деп атса, анда каяка карабыз? Эгер негиздеп сүйлөбөй, жалаң эле батышчыл десе, ал обон эмес ким анда? Рахмат. Негиздеп сүйлөш керек. Рахмат чоң. Аслан Кулбаев, юрист, студиябыздын мейманы болду. Эсиңиздерге сала кетейин, азыр коомдук талкууга жаңы жаза кодексинин бир нече ушул укук системасындагы кодекстер чыкты. Бунун демилгечиси бол Генералдык прокуратура жазып атат. Сиздерди дагы активдүү катышууңуздарга суранабыз. Себеби мындай уголовный кодекс десе аймага тийбеген нерсе деп эч ойлобошубуз керек. Себеби баардыгыбыз бир күнү кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Биз болбосо биздин жакындарыбыз, туугандарыбыз ошондо мыйзам биз тарапка, мыйзам биздин укук тарапка иштеш керек деп эсептейм. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Студиябыздын эшиги ар дайым ачык келип турабыз. Рахмат. Биз улантабыз. 30 майда эл аралык космос станциясынын тарыхында биринчи жолу жеке адам башкарган космос кемеси SpaceX Crew Dragon миллиардер Илон Масктын ойлоп тапканы космоска аттанды. Ошентип космонавтика тарыхында жаңы бөлүм ачылып, жеке космостук учуулар мүмкүн болду. Учуруу ийгиликтүү болуп өттү. Илон Маск деген ким? Жана биз аны эмне үчүн ушунчалык сыйлайбыз? Красавчик, миллиардер жана филантроп. 48 жашта, 38 миллиард доллар. Forbes дүйнөлүк тизмесинде 31-чи орунду ээлейт. Масктын негизги ойлоп табуусунун үстүнөн өтөлү. Биринчиси PayPal. Баарыбыз онлайн соода кылганга көнүп калганбыз. Бирок PayPal интернет төлөм кызматы жана Илон Маск болбогондо эч нерсе болмок эмес. Албетте, Маск PayPal'ды ойлоп тапкан эмес. Аны таптакыр башка адамдар ойлоп табышкан. Бирок кызматтын өсүшүнө жана кеңири жайылышына аны
компаниянын чоң салымы бар. Ал PayPal ойлоп тапкан компанияга күчтүү команда алып келген. Ошентип онлайн төлөмдөр дүйнөсүндө эң ири компания болуп калды. Электрокар Tesla Model S. Гибриддик унаалар бүгүнкү күндө эч кимди таң калтырбайт. Бирок Tesla S модели жашыл технологияны, экономиканы, мыкты технологиялык мүнөздөмөлөрдү жана жогорку ыңгайлуулукту айкалыштырган унаа ийгиликтүү болду. Эң ылдам модификация 3 секундада 100 километрге чейин ылдамдайт. 2013-жылы электромобиль Америка Кошмо Штаттарында эң көп сатылган кымбат баалуу седан болду. Falcon ракетасы Маск менен негизделген. Ал эми 2006-жылы Falcon 1 ракетасынын биринчи учурулушу болуп, ишке ашпай калган. Ийгиликсиздик Маскты тынчсыздандырган жок. Көп өтпөй Falcon 9 космоска ийгиликтүү учту. Бүгүнкү күндө бул ракета 17 жолу ийгиликтүү старттарды ишке ашырды. Кийинки нерсе огнеметтор. Бул тамаша эмес. Илон Маск өзүнүн твиттерине «Зомби апокалипсис болуп калса, огнеметту сатып алганыңа кубанасың. Ал сени өлүмдөн куткарбаса, акчаны кайтарып беребиз» деп жазган экен. Алгачкы 5 сааттын ичинде ар бири $500 турган 2000 огнеметторду сатып алышкан. Жалпысынан 20 000 от огнемети бар болчу. Dragon космос кемеси жана биринчи жеке космоска учуу. Falcon 9 учуудан кийин жерге ийгиликтүү кайтып келип, көтөрүлүп, 10 мүнөттөн кийин Атлантик океанында калкып жүрүүчү платформага конду. Космостук кеме орбитага ийгиликтүү чыгып, эл аралык космостук станциясына кошулду. Эң негизгиси, Илон Маск бизди Марска жөнөтүү боюнча көптөн бери иштеп келе жатат. 2016-жылы январда Гонконгдогу инвестициялык форумда Маск өзүнүн компаниясы 2020-2025 жылдары Марска учат деп үмүттөнүп жаткандыгын жарыялаган. Астероид же супервулкан бизди жок кылышы мүмкүн. Ошентип, биз эч качан түшүбүзгө кирбеген тобокелдиктерге туш болушубуз мүмкүн деп айткан. Жасалма жол менен жаратылган вирус. Физикалык эксперименттин натыйжасында микроскопиялык кара тешиктин кокустан пайда болушу. Жердин глобалдуу ысышы дагы бир белгисиз болгон кыйратуучу технология биздин жашообузду токтото алат. Эртеби кечпи жашообуз көк жашыл тоголок чектен ашып кетиш керек. Же баарыбыз өлүп калабыз. Маск бизди Марска көчүрүп кетүү ниетин ушинтип түшүндүрөт. Ал эми сиз кандай ойдосуз? Илон Маск ийгиликке жетеби? Бул иш күндүн кечи ТВ1 каналы биз улантып атабыз. Студиябыздын мейманы саясат илимдеринин кандидаты, отставкадагы полковник Орозбек Молдориев агай. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам. Сизге чейинки келген мейманыбыз мыйзамдагы өзгөртүүлөр тууралуу, кодекстер тууралуу сөз кылды. Сизди менен да маекти ушул нукта баштоону туура көрүп отурам. Деги эле утур мыйзамдардын өзгөрө бериши улам конституциядан баштап анын алдындагы мыйзамдардын баардыгы өзгөрүүгө дуушар болушу мыйзам институтунун, мамлекет институтунун баркынын баалуулугун кетишине тез арада алып келеби? Бизде бир оору бар Кыргызстанда. Мамлекетте кыйынчылыктарды, экономиканын өнүп жатканын, жумуштуктун көбөйүп атканын баарын эле айтат. Ушул конституция туура эмес конституция болуп атат. Ошол конституцияны өзгөртсөк, баардыгы жакшы жолго түшөт. Бул бизге ылайыксыз конституция дейт да. Анан өзгөртүп таштады. Бул башынан эле Аскар Акаевичтин убагында да болгон. Биринчи конституцияны мактап жүрүшөт, эми ал конституция деле баягы 93-жылы биздин өзүбүздүн акыл эмгегибизден жаралган конституция эмес болчу. Мейли. Куда бетине бар болчу. Ага парламенттин ролу күчтүүрөөк болчу. Аскар Акаевичке ал жакпай калды дагы, муну өзгөртпөсөк болбойт экен деди. Макул, өзгөртүп салдык конституцияны. Президенттик бийлик укрепляться этип баштады. Андан дагы өзгөрттүк. Аппетит приходит во время еды дегендей. Ошентип отургандан кийин уже 15 жыл башкаргандан кийин элге уже айтыла баштады, бул конституцияны өзгөртпөсө болбойт экен да. Бул президентский правление деген опасный турбайбы, биз парламентаризмге өтпөсөк болбойт экен деп
2005-жылы революция болду. Тюльпанный революция. Ошондо баягы бириккен элди кыймылдын, оппозициялык кыймылдын башында тургандардын баары Бакиев баш болуп айтышты. Бул конституцияны өзгөртөбүз, бизге бийликке келгенден кийин. Курултайларда сүйлөштү. Бул болбойт бизге президенттик башкаруу. Биз парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп. Макул. Bir ay башкаргандан кийин Бакиев айтам, "Могу жакшы эле конституция экен, шуну калтырып коюп эле" деп. Анткени ал уже президент болуп калды да. Болбой атып, ал кезде оппозициялык кыймылдар күчтүү болчу. Ошол азыркы Сариев, Байболов, Отунбаева, Жээнбеков, Атамбаевтар көп баягы ошол кездеги Эшимканов, Мелистер ошолор болуп туруп, Болотшер бар эле, ошолордун баары тең күчтүү оппозиционерлер бар болчу. Жаңы конституция кабыл алынды 2007-жылы. Уже парламентаризмге ой баштаганда 2000 ошол эле жылы декабрда кайта парламентаризмдин конституциясы кабыл алынып калды. Көрдүңүзбү? Алар айта, бул болбойт бизге, бул жарабайт бизге, лайык келбейт деп. Анан кийин 2010-жылы революция болгондо айтылды. Мына көрдүңөрбү? Бул супер президенттик башкарууга өтүп кетип, ошон үчүн биз парламенттик башкаруунун жолуна түшөлү деп. Анан кийин уже парламенттин укугу кеңейтилди, партиялык тизмелер менен шайлоолор болду. Эми ал жакынкы эле болгон тарыхтан. Анан эле бул алдыга жылбай койгондон кийин шылтоолор башталды. Мына көрдүңөрбү, парламентаризм бизге болбойт экен деп. Биз парламентаризм шартында жашаган жокпуз. Ооба. Парламентаризм болгон жок бизде. Бизде президенттик, парламенттик башкарууну жүргүзгөнгө аракеттер болду. Ал ишке ашкан деле жок, ал алдыга жылган жок. Анан жасала элек нерсени эле жамандай бергендин эмне кереги бар? Бизде мындай да. Кыргыздын жакшы макалы бар. Саптай албаганийнеден көрөт дейт.Ийнени саптай албай атып, анан бир шоркок аялдар болот. Бул көзү начар ийне экен, бул болбойт дейт да. Ошо конституциядан сиз айткан сурооңуз кошулду. Биз өзүбүз иштете албай, өзүбүз мыйзам менен жашай албай, ошону жүргүзө албай эле мына конституцияда жазылып турабы силер добушуңарды саткыла деп. Конституцияда жазылып турабы силер тиги кайсы партия көп акча берген ошону эле шайлап кое бергиле деп. Ооба. Ошол өзүбүздүн деңгээлибизде болуп атпайбы? Бул эки жагынан тең бар. Элдин саясий маданияты төмөн. Элдин баарынын саясий маданияты жогору боло бербейт. Ошол элитанын саясий деңгээли деле төмөн. Элди алдыга жетелеп кете турган элита, сиз туура айтып атасыз. Анан ошол элитанын деңгээлин көрүп атасыз. Анан кийин добуш деп сатып ала коелу деп элди кайта разворошать этип атпайбы? Демократиянын принциптеринен добуштарды акча менен сатып алып атып. Анан ошол жерде кимде күнөө болуп атат? Конституцияда күнөө. А бул өзү тарыхый процесспи биздин элибиздин деңгээли ушундай болушу? Же бул бир деградациянын дагы бир кезектеги деңгээлиби? Бул сиз эки маселени тең айтып атасыз. Ошол экөө тең взаимосвязан болуп калды. Биз мына Советтер Союзунун убагында башка шартта жашадык. Социализмдин идеологиясы менен. Анан капитализмге өтөбүз деп переходный этап деп койдук. Бирок переходный этапта кандай болушубуз керек, эмне болушубуз керек? Ал жөнүндө эч кимдин ою жок. Момундай конституцияны кабыл алып эле парламентти шайлап президент башкарса эле биз алдыга жылып кетет экенбиз деген элде ушундай үмүт болгон. Тилекке каршы андай болбойт экен. Эми мына постсоветтик мамлекеттердин баарын эле караңыз. Көпчүлүгүндө эле ушул проблемалар бар. Баары эле авторитардык бийлик болуп эле, баары эле ушул нааразылыктар көп эле болуп атат. Россияны деле алалык. Интеллигенция баары калыптанып калган мурунку мамлекеттин, империянын борбору, баягы элитанын катмары калыңыраак мамлекетте деле проблема болуп атпайбы, өнүгө албай атпайбы? Технологическое отставание очень сильно. Россиянын хотя потенциал нефтisi бар, газы бар, бардык потенциалы бар. Ошол биз өзүбүздө бул өзү бир сиз жана туура айтып атасыз, бул какой-то степени бул тарыхый процесс. Эч бир тарыхта болгон эмес. Баягы бир формациядан экинчи формацияга өткөн учурда да ушундай катаклизмдер болгон. Кул элөчүлүк коомдо кулдардын көтөрүлүшү болуп, анан феодализм болуп, феодализмден капитализмге өткөндө тоже были тиги буржуазный революциялар болуп отуруп, бул оңой менен боло турган нерселер эмес. Анын баары унутулуп калып атат. Эми бизде мындай термин пайда болду. Коммунизм кулаганда бархатный революция деген. Батыш Европанын мамлекеттери шарт эле капиталисттик системага өтүп кетти. Себеби алар капитализмдин шартында жашап алган мамлекеттер болчу. Предпринимательский слой был там. А бизде болсо андай жок болчу. Биз феодализмден коммунизмге, капитализмди аттап барып туруп социализмге кирип кеткен элбиз да. Биз уруучулуктун
психологиясынан кутулган эл, кутулбаган эмеспиз. Азыр деле урушуулук менен жашап атпайлыбы? Шайлоо болгондо анын эмнесин жашырабыз? Биздин баланча уруунун кишиси экен, келгүчү биздин жердеш экен, ушул биздин аймактын кишиси экен деп эле ошол жагына ушул мындай бир биздин эмеге жакшы программаны айтып атат. Ушунуку туура экен деген жагыбыз азыраак болуп атпайбы? Капиталисттик аң сезимибиз жок. Туура. Ошол эми аны сиз жанагы экинчи жагы дегенибиз ошол да. Ошону кандай кылыш керек? Мындан азыркы жаштарга эмне үчүн баарын айтабыз? Жаштарды алып келелик. Жаштар жакшы тарбия, билим алып, булар социализмди көрбөй чоңойдун нерселер. Ошол жакшы жаштар бар. Мен аны өзүм тажрыйбамдан мында билем. Ошо ишке алып дагы көрдүк, иштеттик. Ошол жаштарды алып келбей атпайлы ишке. Экинчи жагы бар. Жаштар ойлойт, мен алып келгенде эле начальник кылып эле башкарма кылып, башка кылбайбы дейт. Алып келиш керек да, ошол жаштардын мнениясын угуп, ошолордун ой пикирин колдонуп, ошону алдыга жылдыра турган жасашыбыз керек да. Бул мындай чыдамкайлык менен жасай турган маселе. Ошон үчүн жанагы өнүгүүнүн стратегиясын ушунун баары каралыш керек. Бир нерсе эми мындай деп айтып атат. Бизде идеология жок, өнүкпөй атабыз деп госсекретарды киргизген. Идеология болгон бизде. Осмон Акын Ибраимов түрүлө турат мына. Идеология жазып, Калык Ибраимов экөө жакшынакай идеология жазган, ал идеология иштеш керек. Идеологиянын иштешине шарт түзүш керек, ал идеологияны сиңдириш керек. Биринчи орунда эмне болуш керек? Биз улут болуп калыптанып бүтө элекпиз. Бул процесс бар, жүрүп атат. Бирок биринчи 3 компоненттин алдыга жылдырышыбыз керек. Эң негизгиси биздин тилибиз. Биз бытовой сүйлөгөн тилибиз бар. И то ар кандай диалекттер менен сүйлөйбүз. Кыргыздын адаби тили менен сүйлөгөндөр аз. Анан азыр ал жагда бузулуп баратат. Ошону жөнгө салыш керек. Экинчиден тарыхты бир калыпка салышыбыз керек. Биздин тарыхчыларыбыз, баягы жакшы тарыхчылар бар бизде. Ошолорго шарт түзүп, жанагы эмелерди изилдегенге шарт түзүп берсек, анан биздикилер эмне кылат? Президенттин жетекчилери изилдей коет. Кызмат ошону айтайын деп атам. Кызматтын жетекчилеринин ооба бул баланча уруудан экен деп эле жазып бере коет. Ошол керекпи ошол биз үчүн? Кайта феодализмдин эмелерин чугуп чыккан. Ал бирөөсү кээ бирөөлөрдүн ар кандай ушактардан кутулуш үчүн эле ойлоп тапкан амалдары. Ал бизге маанилүү эмес. Конституция боюнча жазылып турат. Улуту жок эле Кыргызстанда баланча жыл жашаган, Кыргызстандын жараны шайланат, президенттик болот өйрө турат. Аны эч кимден аны коспогон. Кандай тукум кен айырмасы эмне? Анан кийин үчүнчүсү тарых тилибиз, анан маданиятыбыздын деңгээли төмөн. Өтө. Ошон үчүн ушул бул эми көп факторлордон турат. Негизи ушул 3 факторду алдыга жылдырып, алдыга салып, мына бул улуттук тил комиссиясын түзүлдү, акча деле бөлүндү, даже акчаны освоить эте албай калган учурлар болду. Ушунун себеби дегенде бир концепциясын түзүп, стратегиясын туруп, мен жана айтып аткан жаштарды тартып келиш керек бияка. Ооба. Кел ушуну жылдырып. Мындай акыл эси тунук, эчтекеге малынбаган жаштар. Булар прогрессивный мысль эткен, азыркы глобализациянын шартын туура түшүнгөн, анан улутчулдук сезими күчтүү жаштарды алып келиш керек. Туура. Биздин жарнамабыз бар экен, анан кайра кайтып келебиз маегибизге. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Саясий илимдеринин кандидаты, отставкадагы полковник Розбек Молдалиев агай бүгүнкү студиябыздын мейманы. Сиз массалык маалымат каражаттарына берген маектериңиздин биринде аскердик көз караштан алганда адекваттуу жооп ар дайым эле өзүн актай бербейт деп айтыптырсыз. Бул сиздин цитатаңызды Баткенде болгон чек ара агрессиясына байласак туура болобу? Бул маселе Баткендеги окуяга дагы колдонсок болот бул маселени. Себеби дегенде ал жерде агрессия болгондугу ачык. Ооба. Кол салуу. Анан кийин алар ойлоду, бул биз кол салгандан кийин алар ушундай жооп берет, агрессия болот, ортодон согуш чыгарабыз дагы. Биз мына моундай болуп туруп, Кыргызстан бизге согуш басып, биздин территориябызды басып кирди деп айтабыз дегенге даяр болгон идеология болчу алардын иши. Экинчиден булардын планы боюнча жанагы Воруктун жанында жерди ээлеп алыш керек болчу, коридорду түзүп алыш керек болчу. Ворук менен экинчиси Лейлек жактан кирип, биздин бир топ айылдарды ээлеп алып, Лейлек районун бизде ээлеп алмагалар. Анан ошол жерден биз переговор жүргүзгөнгө аракасы кылмак.
Биз анан баягы этиң тургай табагыңды таап алчы деп ошол территориябызды кайталагандын үстүнөн иштеп калмакпыз. Коридор уже торк предмет болбой калмак. Ошондой максат менен жасалган иш болчу. Бул жерде бул эми мындай болду да. Биздин коргоо министрибиз Баткенде жүрөт ошол кезде. Тиги Душанбеде жүрөт. ОДКБ. Команда иши жок. Премьер-министр Казанда жүрөт. Чек аралар маселесин чечкен Германияда жүрөт генерал. Так что бул жерде мындай бир акылдашып, кеңешип, кандай кылалы дегенге жараган киши деле болгон жок да. Мен просто баягы намыстанып эле атайын эле ушундай жасалгандай түр көрсөткөн жооп болду бул жерде. Бирок ошол жообубуз ошонубуз туура болду. Ввязываться этпей конфликтке. Бул асимметричный ответ жооп болуп калганда ушундай ситуацияда ошентип койгон жакшы болот. Оправдывать себя. Ошон үчүн мына биз агрессор болду. Биз отпор ана бердик. Баягы головнойду алдырган жокпуз. Аны да элеп алышмакта. Анткени биз өзүбүз айтып атпайлы бул тигилердики экен деп. Бүт эле биздин подсказкалар боюнча жасалды да агрессиянын багыты. Ошон үчүн бул ошону эми бул муну ойлонуп деле жасашкан жок, бирок бул ушундай болуп калды өзүнөн эле. Бул ортодогу учурда үчүнчү тарап болушу ыктымалбы? Ыктымал эмес, үчүнчү тарап бар. Орусия. Конечно. Бул разделяй властвуй деген саясат эч ким отменять эткен эмес. Бул кошуна мамлекеттерди эмне үчүн конфликт болуп турганы башка мамлекеттерге, башка күчтөргө ыңгайлуу. Доминант мамлекеттерге. Ооба. Анткени бул мындай да. Борбордук Азия 5 мамлекет. Түркменстан болсо биздин нейтралитет позитивный деп кошулбайбыз деп койгон башынан эле. Калган 4 мамлекетте Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан 94-жылы Чолпон Атада кол коюп Центральный Азиатский союз түзгөн. Бул вынужденный мера болгон. Себеби дегенде Тажикстанда жарандык согуш болуп атат, көңүл бурган киши жок, миротворческий күчтөр жок, Россияга санкция бербей койгон, силер өзүңөрдө Чечняда конфликт болуп атат, башка жактарда деп. Ошол кезде көп жерде ушундай ситуация аябай татаал болуп турганда, ушул биздин 3 мамлекет биригип кой. Миротворческий батальон түзүлгөн, Централазбат деп. Ондун обучать эткиле деп программаларды киргизилип, бул жакшы иш-чаралар болгондо уже мындай калгандар да сезип калган уже. Ошол кезде биз Тажикстандын чек арасын кайтарып бербедикпи, Кыргызстан. Афганистан менен Тажикстандын чек арасын. Өзбекстан жок. Биз даже жаран качып келген качкындарды кабыл албай койгон. Биз качкындарды кабыл алганбыз. 18 миңден ашык качкын келип, кийин анча-мынчасы кетти, калгандары калып калды. Ошол бойдон туруп атышат. Жана видео жүрбөйбү Аскар Акаевич тиги оппозиция менен Рахмонду отургузуп. Кошуналык милдетти аткарды. Ал жерде мына ошо видеонун жаңы эле пайда болду, көрсөтүлүп. Мурда Саид Абдулла Нури өзү каза болгонго чейин айтып жүрдү. Бириккен Тажик оппозициянын лидери, мурда партия Исламское возрождение лидери болчу Тажикстандын. Кыргызстандын жакшылыгын унутпашыбыз керек деп жүрдү ал. Бүт өмүрүнүн акырына чейин биз ушинтип элдештирген. Рахмон бир да жолу айткан эмес. Жанагы выступлениесинде айтты, башка жерде айтылган эмес. Жана документтерди карасаңыз, Россия элдештирген, Тегеран элдештирген деп гана жүрөт. Кыргызстандын ролу жок ошол маселелерде. Көрдүңөрбү? Ушул конфликт болгондон кийин, биздин выступлениялардан кийин, анан ошол материалды издеп таап, биздин документаристтер рахмат ошону таап чыгышыпты, ошол сүйлөшкөн. Ошондой да биз өзүбүздүн тарыхы, жана мен айтып аткан тарых деген маселебиз ошол. Өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз унутуп атпайлыбы? Кечээ эле элдештирдик элек буларды дегенге алып келе албай атпайлыбы? Ошон үчүн бул милдетти жанагы мен сиздин айткан сөзүңүзгө үчүнчү тарап жөнүндө. Ал союз кандай болуп тарап кетти? Россия кошулду, байкоочу болуп. Андан кийин айтты, бул баарыбыз эле СНГдабыз. Анан договор коллективный безопасность бар болчу. ОДКБ. Ал кезде ОДКБ болуп элек болчу. Кийин ОДКБ болду. Анан кийин эми Евразия таможенный союз деген мурункада түзүлүп, кайта тарап ошентип жүргөн кездер. Баарыбыз эле ушул уюмдардабыз. Анан эми бизге Центральный Азиатский экономический союз болуп калган уже биздики. Штаб-квартирасы Бишкекте болчу. Эмне кылабыз келгиле, жоюп эле коелу деп жойдуруп жүргөн Россия. Ага Түркиядан наблюдатель болчу. Биздин ошол уюмга, ЦАЭСке. Ошондой кызыгуулар болуп турган уюм бар болчу. Бул мындай да. Регион биригип турса, сырттан инвестиция келгенге да жакшы болот.
регион бирдиктүү болсо жанагындай конфликттер да болбойт. Ортомчулук кылып, ынтымактуулук болот. Региондук союз жок болсо, ушундай маселелерди сырткы иштерди жүргүзгөнгө жеңил болот. Мына мисалы үчүн азыр Казакстан, Кыргызстан, баарыбыздын ортобузда эле проблемалар бар, ар кандай деңгээлдеги. Мурда андай проблемалар жок. Даже биз Казакстан менен Кыргызстан союз түзөлү деп кол коюлуп, ошого чейин деңгээлге чейин жетип калган болчубуз да. Анан ошон үчүн бул жерде биз ойлоно турган маселе мындай. Регионда 65-70 миллион калк бар. Бул өзүнчө эле чоң сырткы инвесторлор үчүн жакшы рынок болуп берет. Бөлүнүп турсак, Кыргызстан 6 миллион, Тажикстан 8 миллион, Өзбекстан чоң регион да, 30 миллиондон ашык. Казакстан 15-20 миллион. Булар бөлүнүп караганда аз эле болуп калат. Инвесторлор үчүн чоң, ири инвесторлор үчүн бул кичирээк эле болуп калат да. Ошону биз ойго алышыбыз керек да. Экинчиден биз ошондой саясат жүргүзгөнгө дагы жакшы болмок өзүбүзгө. Мына мисалы, Европалык союз Европада эле 80 жыл согушкан тарыхта болгон, 100 жылдык согуштар болгон, ошонун бирине-бири крестовый походдор Вестфальский модель мир кылып, динди бөлөлүк, дини негизде конфликт чыгат экен деп светский мамлекеттердин моделин түзүп, азыр бүт дүйнө жүзү ошол модель менен жашап атпайбы? Нация государство модель менен. Биз деле Кыргыз республикасында ошол моделди жашап атабыз. Ошон үчүн алар андан нары улантып кетти, ушул прогресстин линияларын. Анан кийин экинчи дүниелик согуш бүткөндөн айтты, жок. Биз биримдик кылбасак, бирдиктүү болбосок болбойт экен. Деп адегенде болот менен көмүрдү иштетүүчүлөрдүн союзу түзүлдү. Анан кийин келгиле деп 5 баскычтуу модель иштеп чыкты. Бела Балас автору. Адегенде зона свободной торговли, анан кийин таможенный союз, анан общий рынок, валютно-экономический союз, анан политический союз деген 5 баскычтан турат. Азыр алшы валютно-экономический союзду 4-чү баскычына жетти булар. Ооба, ошол экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийинки деп эле эсептей берелик, мейли. Кан согуш башталып калган кездерден ошо 70 жыл деп деле коелу, мейли. 70 жылдын ичинде ушунчалык деңгээлге чейин жетип калды. Биздики деле ошол бул мисалды көрдүңөрбү? Биригип интеграция болгон жерде өнүгүү болот. Бизге 70 жылдын деле кереги жок. Европалык мамлекеттерде проблема жок экен деп. Европалык мамлекеттерде проблемалар бар. Улчойгон. Чек ара проблемалар аларда деле бар. Мына Испания менен Португалия, Испания менен Улуу Британиянын ортосунда проблема бар. Башка мамлекеттердин ортосунда Фолклендский аралдар боюнча башка. Берки Барселона бөлүнөм деп ал өзүнчө чу салып атат. Ооба. Ошолордун баары эле бир союзду мына Түркия менен Кипр. Чек-арагындагы жалаңы Кипрден башка аралдар боюнча да проблемалар бар, Греция менен. Ошолордун баары эле булар НАТОго мүчө болгон үчүн ал дагы чечилип атат, сүйлөшүүлөр жолу менен конфликтке жеткирбей. Биз ошону унутпашыбыз керек. Ошон үчүн биздин регионду жойдуруп жиберген, регион бирикпесе, биз мындан арылбайбыз. Бирок бизге 70 жылдын деле кереги жок да. Себеби баягы орустар айтмакчы, не надо изобретать велосипед. Биз ошо Европанын биригүү моделин алып 70 эмес 17 жылда деле ушул биригүү баскычтарын басып өтсөк болот да. Бул ошол даяр модель деп пайдалана албай атпайлы, туура айтып атасыз. Биз эмнеден баштадык? Таможенный союз дегенден баштадык. Анда Ельцин түрүү болчу. Белоруссия, Казакстан, Россия таможенный союз түзүп калды. Андан кийин ал таможенный союз иштеген жок. Ана жок, биз тиги зона свободной торговлядан баштайлы деди. Анан Кыргызстан каяктан эле кел дейт, анан биз барып кошулуп калабыз бир жагына. Анан ал тарап кетет ал союз. Биз анан кой деп Всемирный торговый организацияга мүчө болуп алдык. Биринчилерден болуп. Мурунку союздук республикалардан биринчилерден болдук. Прибалтикадан Латвия кирди. Ошол эки эле мамлекет кирди. Ошондон анан бизди күнөөлөшүп, булар деги биздин эмеде дагы туруп атат. Евразес болчанда, Евразесте дагы мүчө болуп, таможенный союзга киребиз деп антип бирок ошо киргенде биз жакшы эле пайда. Өздөрү кире албай жүрүп көпкө чейин кирди го кийин. Эми бир аз ичтарлык бар да. Анан дагы бир нерсеси, могу акыркы 9-майдагы парадты көрдүк, Душанбеге Рахмондун барганын көрдүк. Анан Тажикстанда болобу же Кыргызстанда болобу кандайдыр бир чечилбес маселелер болуп турганы, бул тиги Улуу Байкебизге напоклон барып туруу дегенди билдирет да. Бул өзүбүз көп векторлук тышкы саясат жүргүзүп атабыз деген бир жалган миф менен жашайбыз да. Кыргыздар негизи мифотворчествого ыңгайлуу элбиз да.
бир мифти чыгарып алып биз ошонун менен ушундай кылып атабыз, биз ушундайбыз деп. Бул болбогон сөз. Көп векторлуу саясат жүргүзгөнгө биздин потенциалыбыз жетиштүү эмес. Көп векторлуу саясат качан бар эле? Бизге 2001-жылы Американын базасы келгенде биз ошондо көп векторлуу саясатты баштаганбыз ошол кезде. Аскар Акаевич айтпады. Или дейбиз биз. И деген саясат жүргүзөбүз. Бул жакшылык выигрышный эле позиция болгон. Ошол кезде Американын элчилери менен сүйлөшсөңүз айтканда, бизге жеңил болуп калды маселе чечкенге. Кыргызстанга жардам берген. Бул жерде мындай да жалаң эле баягы экономическийден башка дагы бир грант берилген, башка маселелер толуп атат. Туура. Ошол боюнча келгенде алар бизге жеңил дейт. Ал биздин базабыз туруп атпайбы Кыргызстанда? Давайте жардам берели дегенде биздин сөзүбүзгө конгрессмендер да башкалар дагы базар эте албай калып атат деп аларга да жеңил болуп калган. Азыр биз келишимдин баарын чыгып кеткенбиз да. Вообще келишим жок азыр бизде. Чыгып кеткенибиздин себепкерлеринин бири орустар да. Албетте, силер давай базаны кетиргиле. Бакиев президент болгондо эле маселе көтөрүлгөн Астанада. Ооба. Эми Афганистанда уже согуштун аустыруу фазасы бүттү, базаны чыгарбайсыңарбы деп. Ал киши чыгарам деп койду. Москвага чакырды, ал жактан акча беришти. 2 миллиард. Келип алып турган ким айтты, бул базаны чыгарган ошону эми азыр айта берсек болот. Иманалиев чакырып, Отунбаевдер биз айтканбыз, бул базаны чыгарганга болбойт. Момда плюстар бар, момда минустар бар деп. Рахмат, ошондо баягы базаны чыгардык деди, бирок статусу төмөн болуп калды. Центр транзиттик перевоз болуп калды. Ооба. Калып калды, сакталып калды, ошо бойдон турду. Биз андан көбөлөп пайда таптык. Бирок кийин Бакиев президенттик тагдырын ошол база чечти да. Башкасын айтпай эле коелу. Бизге 2000-2001 жылдарда маджахеттер келип турчу эмес беле? Кол салып эле. База келгенден кийин Афганистанда Талибандын аскерлик күчтөрү талкаланып, Аль-Кайданын аскерлик күчтөрү талкалангандан кийин алар эл аралык террористтерди колдой албай калбады. Эгер потенциалдуу түрдө база ушул апрелде 2021 жылда Ганси ошол боюнча сакталып турганда, Тажикстанда окуялар болот беле? Ганси деген туура эмес. Кошумча да. Ганси деп коебуз деген. Бирок Американын мыйзамы боюнча Американын жарандарынын атын чет мамлекеттерге, объекттерге бергенге болбойт экен, Ганси деген ат менен деп салган. База деп эле калган, бирок биз көнүп калганбызда Ганси деп айткан ыңгайлуу болуп эле. Ал эгерде бул обсервациябызды деле Ганси деп койбодук азыр. Анан бул маселедеги азыр ортодон нааразылыктын чыгып аткан себеби эмнеде дегенде. Эми баягы көп факторлор бар. Өзүбүз дагы муну мындай кылып чечебиз, мындай кылабыз деп жөн эле эметип кирдик да, наезжать этип эле. Ал бул дипломатия, консервативный сфера. Сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечилет. Чек ара маселелери. Бул деле медицинадай нерсе да, жана вакцинаны акылдык менен ойлонуп, анан жасап аткандай нерсе, адам денсаулыгын байкап, адегенде жаныбарларга сынап көрүп, эксперимент кылып көрүп андан кийин. Анан бул азыр Америка базасын чыгарып баштады. Аскерлерин Афганистандан. Бирок Афганистандын өкмөтү айтып атат, курал-жарактарыңарды бизге калтыргыла, жардам бергиле. Албетте Афганистан таштап коюп, Вьетнамдай кылып кетип калбайлы деп алар деле аракеттенип атат. Ошон үчүн булар Өзбекстанга же Тажикстанга келип убактылуу база түзүп туралы деген пландар бар. Буга Казакстан деле отказ кылбайт. Бирок Казакстан алысыраак болуп калат. Мурда деле Казакстан предлагать эткен, 5 аэропорт предлагать эткен бизге келгенде. Бирок алар биздин Манасты тандап алган. Өзбекстан анча көңүлдөнгөн жок. Ачык айтыш керек, Тажикстан не против. Ошон үчүн жанагы парадка чакырылып, тезирээк жанагы зенитно-ракетный комплекстер берилип, тезинен соглашение түзөлүп, аба мейкиндигин чогуу коргогонго деген аракеттердин баары ошондон болуп атат. Вертолеттордун берилгени башка нерсе, алар мына бул биздин көзүбүздү карап турган кезде биз пайдаланып калалы деген абдан ойлонулган акция бул. Жана биз башында айткандай, агрессия. Анткени посредничествого бактын жасап айталар. Байкамаксын болуп турат, биз ушул жердин баарын элеп ала коебуз. Кийин анан биз тараптуу болот деген оюн бул. Ойлонуп жасалган иш. Экинчиден ОДКБнын ушул Тажикстан жетекчилик кылып атат. Биз жетекчилик болуп аткан убакта ушундай кылганыбыз туура болобу деп ойлобой вероламный жасап атканын көрдүңүзбү? Орозо айында мусулмандар орозонун убагында вообще
бирөөгө карасан алмай тургай жаман ойлобошу керек деп турган айда ушундай ишти жасалып аткандан кийин диний жагынан да ал, светский жагынан да ал, кайсы жагынан алсаңыз, ушул жагынан бул ОДКБнын мүчөсү болуп, ушундай ОДКБнын бизге кереги бар деген суроого түртүп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жанагы эми бул мындай да, Россиянын кызыкчылыгынан агаларга таарынбаш керек. Россия өзүнүн кызыкчылык саясатын жүргүзүп атат. Ошого биз өзүбүз мүмкүнчүлүк берип атпайлыбы? Бирдеме болсо эле жүгүрөбүз. Биздин мындай бүт материалдарды карасаңыз, президент болгондордун баары эле биринчи мен визитти Москвадан баштайм деп айтат. Рустаканадан башкасы. Атамбаев Түркия менен жакын болом дедиле, анан кийин аяк жагы Түркия менен нааразылаштырылып, башка ситуациялар болуп атып, бул өзүбүздүкү. Мына мисалы үчүн элибиз биримдик болсо, калкыбыздын саны аз экен, ал маанилиге ээ болбойт. Тышкы саясаттын потенциалы элдин биримдигинде болот. Грузия. Негизгиси. Мен ушул аябай өрнөктү. Грузиядагы көп эл. Чечняныч. Федерациянын субъект федерация. Хасавюрт келишимин түзгөнгө аргасыз кылбады Россияны. Ооба. Көрдүңүзбү? Өзүнүн тиги укуктарын Якутия бөлүнөбүз деген. Татарстан карап чыгып, биз дагы бөлүнөбүз деп туруп, тигилердин мисалын көрдү дагы, мейли биз чогулууга кылып, бирок көп эмелерди алып алышты, преференцияларды. Ошон үчүн биз өзүбүздө күнөө, ошону жанагы биз башында сиз экөөбүз айткан, тилибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыз, азыр ошо конфликт идентичности и вообще чоң көңүл бурулуп аткан проблема ушул. Муну биз чыңдабасак, элибиздин биримдигин мындай конфликттер дагы көп болот. Мына азыр караңыз, мурда биз плавильный котел, биз винегрет, биз ушундай ынтымактуу элбиз деген Американын лозунгусу гана. Событияларды көрдүңүз. Аябай баягы шоколадный балдар чыгып, митингдер болуп, көптөгөн наразылыктар болуп, бул конфликт идентичности азыркы ситуацияда ошол конфликт идентичности болот. Азыркы кылымдын проблемасы ошол. Жанагы сиз экөөбүз башында сөз айткан асимметричный война деген азыр ошол алдыңкы орунга ошолор чыгып аткан. Бул карап атасыңар. Зеленый человечкилер пайда болуп калып эле, анан частный военный компания деген терминдер бар. Гибридный война, гибриддик согуш деген болуп атпайбы? ошондо. Ошон үчүн биз ошого даяр болушубуз керек. Биз жанагы бийликти тиягын бөлүштүрөлү, биягын бөлүштүрөлү, анан кийин ал бул деген ички маселелерди жасай бериш керек. Бирок биз тышкы коопсуздугубузду, тышкы саясатыбызды жакшынакай жолго салып, баарын иреттүү келтирип алышыбыз керек биз. Бул мындай учурдагы бийликтин жасап аткан иш аракети бир аз мындай шашкалагандык эмеспи? Ошол эле чек араны чече калабыз, конституцияны өзгөртө калабыз деген. Учурдагы бийлик өзүнүн маселеси эле азыркы ушу бийликти ээлеп алып эле, өзүнүн бийлигин укербит этип алып эле, конституцияны кабыл алдырып алып эле башкарып кетишти болуп атат. Андан кийин жасайбыз деп. Бул бардык тармакты эле жасай берсе болот. Тышкы саясатка бер тапшырманы, коргоо кеңешине бер тапшырманы, могу маселелерди чечкиле. Кана кандай сунушуңар бар, бергиле сунушуңарды деп туруп. Мына бизде НИСИ бар, Институт стратегических исследований деген. Ошол эмне менен заниматься этерин билишпейт да, шайлоого гана активный катыштырып кийин ошентип көндүрүп койгон. Бул Эмил Каптагаев беле директор? Эл аралык жок, азыр башка болгон. Эмил Саламаш бир аз иштеп кетип калган. Ал бул ушундай конфликттерди изилдей турган институт. Конфликт изилдей турган 3 багыт бар, эл аралык конфликттердин. Ошонун бирөө стратегический исследование. Мына эң атактуусу Лондондогу МИСИ, Международный стратегический исследование. Бул жерде мурунку отставной военныйлар иштейт, мурунку отставной дипломаттар иштейт, жаштар иштейт, изилдөөчүлөр. Ошолордун баары бүт дүйнөгө болуп аткан ситуациянын баарын карап, анализин берип, прогнозун берип, ошентип иштеп атпайбы. Бизде аналитический багытка вообще бизде эле эмес, ошо борбордук азырда жакшы көңүл бурулбайт. Эми несин айта албайм агай, бирок соңку 1 мүнөтүбүз калыптыр. Биздин тиги разведкабыз деле жакшы иштебейби деп койдум. Себеби ушу тажиктер даярданып атканын, окоп касып атканын, эмне тиги разведка алып айтып келген эмес беле биздикилерге? Биздин разведка, контрразведка азыр бардык багыттын баары каякта болуп атат.
Барлық бағыттың бары İçimizde. контрабанда менен, коррупция менен күрөштүү болуп атат. Ал коррупцияны бериш керек Ички иштер министрлигине күрөшө тургандарды. Бул улуттук коопсуздук комитетин контрабандага, башка иштерге аралаштырса болот. Контрабанда деле баягы коопсуздуктун маселеси. Бирок тиги биринчи ошо чалгын, контр чалгын булардын негизги милдети. Ошону айтам да. Ошол багытты иштетиш керек. Албетте, договор коллективдик безопасыздыгы мамлекеттер бирине бири кол коюлган. Биз бирибизге бирибиз каршы иштебейбиз деген, бирок иштеп атпайбы? Бизде деле кармалган. Жакында дагы экөө кармалып сурак берип атат. Андан мурун дагы бирөө кесилди. Ошо окуяларында деле кармалбады деле жашынакайды. Ошо окуяларында деле ФСБшниктер кармалып калбады беле. Аны эмне жашырып? Ошондой болгон. Рахмат агай, студиябызга келип бергениңизге бизге бир 40 мүнөт жетишпеген убакыт экен. Кийинкиде бир кененирээк. Сиз эми чоң тема козгоп алсаңыз 40 мүнөт жетпейт. Рахмат, сиздей болгон мындай илимпоз инсан менен сүйлөшүү дагы бир өзү эргүү алып келет экен. Ыраазычылык билдирем. Студиябыздын мейманы Сарама саясат илимдеринин кандидаты, отставкадагы полковник Орузбек Молдалиев агай болду. Ишиңизге ийгилик, Рахмат. аманчылык. Силерге да ийгилик болсун. Рахмат. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Жарандык активист Руслан Ахматбек студиябыздын мейманы. Руслан мырза, кош келдиңиз. Сиз менен кайсы маселе жөнүндө сүйлөшсөм деп суроо узатсам, бир нече вектор дароо чыкты, мындай көп тармактуу адиссиз. Бирок ошол эле учурда сизди мыкты экономист катарында тааныйбыз. Сиз деген жашкерлер ассоциациясы, ал кездеги азыр ЖИА деген Кыргызстандагы бизнес белдүү ассоциациялардын биринде иштеп калдыңыз. Андан улам сизге алгачкы узата турган суроом бул учурда билбейм, балким бул маселе мындай көмүскөдө калып калып атабы, кумтөрдү айтып атабыз, баарын айтып, чек араны айтып атабыз, бирок жанагы мамлекеттик объектилерди приватизация жүрүп атат. Толук кандуу 5-майда аны Садыр Жапаров өзү баштап берди, демилгелеп. Деги эле бул процесстин жүрүшү, мамлекеттик объектилердин приватизацияга өтүшү биринчиден канчалык туура, экинчиден мунун фуги канчалык таза өткөрөрүнө көзүңүз жетет. Эми биринчиден жанагы ал жерде мамлекеттик биринчи саламатсыңарбы, кызматтагычы менен мамлекеттик объектилерди менчиктештирүү маселеси тет эбактан бери эле көтөрүлүп келатат да, менин билгеним. Өзү ой туура. Бирок мисалы ошол демилге чыгар менен байкадыңарбы, соц тармакта абдан буга катуу реакция болду да, эл муну менчиктештүүнү эртеңден баштап мамлекеттик объектилерди талаптанойбуз дегендей эле кабыл алды да. Ооба. Себеби буга чейин Кыргызстандын Бул социалисттик ой жүгүртүүбү дейм да. Ооба, ал дагы бар. Себеби буга мамлекет мындай бийлик өзү күнөөлүү, себеби бир дагы ийгиликтүү өрнөк жок. Ушуга чейин менчиктештирип казына дагы, эл дагы пайда көргөн бир дагы ийгиликтүү өрнөк жок. Мегаком бар, бирок Мегакомду эми биз билген Мегаком бар, бирок анын ичинде кандай нерселер болуп атат, аны баягы специалисттер арган нерселерди айтып атат, эми аны биз жөнөкөй карапайым калып билбейбиз да. Ой туура, менчиктештириш керек. Анткени мен жана айтып атпаймынбы, менчиктештирилген бир дагы ийгиликтүү өрнөк жок деп. Ошол эле убакта мамлекеттик органдардын же мамлекеттин бир дагы ийгиликтүү жүргүзүп аткан бир дагы ишканасы да жок. Жакшы менеджер деп айта албайбыз. Көбүнчө эмне болуп атат? Көбүнчө баягы булар деген Советтер Союзу убагында калган. Ооба. Анан кийин бул объектилерди ал киши, бул киши менчиктештирип алган. Көп объектилерди көрүп атабыз, же ал кишинин өзүнө пайдасы жок, же элге пайдасы жок, чирип, канча жыл өтүп кетти. Булар текеден арзан баага сатылып кеткендин баарына эле күбө болуп атпайбызбы? Биз менчиктештиришибиз керек. Анткени булар бүгүн бизден пайдадан көп зыян алып келип атат. Бирок баары дотацияда отурат. Баары дотацияда отурат. Биз мына аябай кызыгам да, мен мисалы инвентаризация кылып келебиз. Жаңы келген бийлик канча мал мүлкүбүз бар эсептегилечи деп эле ушул канча жылдан бери ушул фуги муну инвентаризация кылып бүтүрө албай койду да. Канча оокатыбыз бар, эмне тиешелүү, булар кандай пайда алып келип атат деген нерсеге анык ачык айкын жооп бере албайт. Чоңураак мамлекет болгондо өлтүрмөк экен да аны. Россияныкындай же Казакстандыкындай болгондо анда айлабыз таппай калмак экенбиз да.
Эми бул жерде мындай бар, бул жерде деле жаңы Америка ачкандын кереги жок, жаңы бир велосипед ойлоп тапкандын кереги жок. Көп өлкөлөрдүн колдонгон абдан сонун бир ыкмасы бар. Бул жанагы ушул менчиктештирүү боюнча адистешкен эл аралык консалтинг компаниялар бар. Буларды чакырып, булардын колу менен, булардын сунуму менен, булар бир гана сатып үйүп эртең кетип калбайт. Булар мунун иштөөсүн дагы көзөмөлдөйт. Чын эле, мисалы, менчиктештирип атканда эң маанилүү шарт билесизби эмне? Профилин сактап калыш керек деген бир эме бар да, талап бар да. Завод боюнча калыш керек, мектеп болуп кетиш керек. Мисалы, электр тармак таратуу тармагы бар болсо, распределитель компания болсо, бул ошону алыш керек деген нерсе бар. Бирок биз эмне болот да, биз баарыбыз эле билебиз, сатылат, андан кийин анын аты чыкпай эле, тармак ал 2-3 кишиге сатылып, андан кийин бийлик алмашып, ким сатты, ким алды, таппай калып атпайбыз. Тетик чыгарган завод кийин алкоголун чыгарып баштайт. Анан бул жерде албетте жанагы Кыргызстан өзү бир мындай бир өзү бул бир чети менчиктештирүү маселеси Эркин мырза, бул эми бул ал жерде бир тепкич, бир кадам да. Биз биз бир нерсени чечип алышыбыз керек. Азыркы жаңы келген бийлик ушуну Садыр Жапаров 7 ай болду келгенине бир нерсени биз уга албай атабыз. Өзүнөн дагы, командасынан дагы. Биз негизи кандай Кыргызстанды каалайбыз? Багыт, жол картасы. Жанагы видение кандай болуш керек? Биз мисалы 5 жылдан кийин кандай болобуз, 10 жылдан кийин кандай болобуз деген ошону биз уга албай атабыз. Булар дагы айтпай атат да. Эмнеге айтпай атат? Улам эле утурумдук нерселер менен. Улам өзгөртүп атабыз, өздөрү билбейби? Жок, буларда видение жок. Өздөрүндө жок. Буларда видение да жок, чечкиндүүлүк дагы жок. Анан команда дагы жок да. Мына реформа үчүн 3 зарыл нерсе. Эгер биз мисалы таштап аткан кадамдары эгер мурун жол картасын белгилеп, видениесин белгилегенде түшүнүктүү болмок. Мисалы туруп туруп эле казино ачабыз деп чыкты. Ар бир болбоско казино ачабыз деп чыкты. Туруп туруп эле анан кийин тиги булар эмени көтөрөбүз, бааны көтөрөбүз, электр тармагында бааны көтөрөбүз деп чыкты. Туруп туруп эле бир күн эле кумдөрдү улутташтырып калдык да, баарыбыз жатып калдык. Ушул нерсе балким алар өзлөрү үчүн бир түшүнүктүүдүр. Өздөрү бир картасы бардыр, бир планы бардыр, бир стратегиясы бардыр. Бирок бул булардын таштаган кадамдары, реформалар ишке ашыш үчүн бул улуттун күн тартибине кириш керек болмок кээ бир маселелер. Улут биз могул багытта баратабыз. Демек, ушуга жараша кадамдар ташталып атат. 10 жылдыкты мындай ичип 10 жылдык, 5 жылдык, 1 жылдык деле. Мына биз ага жетебиз, жетпейбиз, ал өзүнчө маселе. Азыр бирдем айтсаң эле убакыт бериш керек, анан сунуш бергиле, анан жүрөгүңөрдү оңдогула, анан ниетиңерди түздөгүлө деп элечи. Биз Кыргызстанда 30 жылдан бери көрдүк. Эмне болуп атканыбыздычы. Бийликтин кебетесин биз өзүбүз деле, дараметин деле жакшы билебиз. Биз үчүн, жарандар үчүн эмне маанилүү? Ооба, ал эртең бүрсүгүн эч ким оңолуп кетерибизге ишенбейт. Бирок, мисалы, мен үчүн эмне маанилүү жөнөкөй жаран катары, биз ошол өзгөрүү жолуна түштүкпү? Биз күткөн баягыл өнүгүү багытына түштүкпү? Ошол маанилүү. Эртең жетебизби, бүрсүгүнү жетебизби, ал өзүнчө маселе. Бирок биз ошол жолду баратабызбы деген мен ооба деген жооп алышым керек. Анан ошондо жарандардын көпчүлүгү колдойт. Ошондо өзлөрүнө эле жеңил болот. Азыр биз мындай болуп атпайбызбы? Биз ошол жолду басканыбызга биз дагы бир мындай көмөктөш болот. Албетте да. Биз бул ушун үчүн керек турбайбы деп туруп, анан биз мындай колдоо көрсөтөбүз, сунуш айтабыз, бир кандайдыр бир пикир билдиребиз, бир тилектеш болобуз да. Эгер бир өлкөдө жарандар болуп аткан иштерге тилектеш болбосо, мен бир үй бүлө дейле да, үй бүлөнүн ичинде болуп аткан иштерге тилектеш болбосо үй бүлө мүчөлөрү, ал үй бүлөдө кандай өнүгүү болот? Ушундай эле, өлкөдө деле ошондой. Эми бизнес боюнча биз тышкы келаткан инвесторлорду биротолу чочутуп бүттүкпү? Мен көчө күнүчө жогорку кеңештин отуруп бир нерсеге аябай таң калдым да. Мисалы, бир суроо берилди. Эгерде кумтөр кулупташтырылбай, соттон утулуп калып, анан эртең кумтөрдү иштете албай калып, мисалы ошол жерден келе турган киреше колубузга түшпөй калса, чыгуу планыңар кандай деп бирөө сурады да. Ошол жерде донорлор делди, карыз айтты. Анан ал бул айтылды, бирок бир нерсе айтылган жок. Дайыма эле негизи Кыргызстанда ошо экономиканы өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү, кризистен чыгуу жолдорунда эч качан ушул ишкерлердин салымы, ишкерлердин мааниси айтылбайт да.
Биз өзүбүздүн ишкерлерибизди салык төлөп аткан, иш орундарын түзүп аткан, кандайдыр бир иш орундарын социалдык проблемаларды чечип аткан, биздин өсүп өнүгүүбүздүн динамикасы болгон, мына өбөлгөсү болгон өзү ишкерлерибизди такыр бир өнүгүү эмеси катары, динамикасы катары карабайбыз да. Бирок ошол эле учурда 45% экономикабыз кичи жана орто бизнестен турат. Ооба. Анткени бизде бул эмнеге маанилүү билесизби? Себеби бизде газ жок, нефть жок, ресурс жок. Биздин таяна турган эле бир эле нерсебиз бар, бул биздин ишкерлерибиз. Ал карыз мына карызды көрдүк, жаман болсок бербей коет экен мамилебиз. Же болбосо азыр пандемия убагында ар ким өзүнүн оокатын карап калат экен. Биз эмне үчүн өзүбүздүн ишкерлерибизге маани берип, ошолордун проблемасы, көйгөйү, булар бүгүн эмне менен жашап атат, кандай буларда тоскоолдуктар бар деп буларды биз карабайбыз да. Такыр мен ушуга таң кала берем да. Мен ойлойм ушу чиновниктер ак үйдө, көк үйдө отуруп алып ушу акча бир жогору жактан жайт, же карыз болуп келет, анан ушинтип болуп деп ойлойт окшойт да. Анткени приоритет катары биз өзүбүздүн ишкерлерибизди, экономикабызды, кичи жана орто бизнести карабайбыз да. Ушу мен аябай таң калам ушуга. Карабайбыз жана коргобойбуз. Карабайбыз жана коргобойбуз. Биз буларды качан гана эстейбиз, жанагыдай салык төлөө. Мен буга үчүнчү сөз кошуп койт элем. Кордойбуз керек болсо. Кордойбуз, ооба. Анткени алар биз аларды жанагыдай биз аларды биздин мындай кызыл булак катары кабыл алабызбы эмне? Казынаны толтурган, салык төлөгөн, анан эң негизгиси балким чиновниктер өзүлөрү салык төлөөчүлөрдүн айынан жашап атканын, ошол өлкө жол салынып атса, мектеп курулуп атса, кандайдыр бир өлкөдө жылыш болуп атса, артка кетпей калсак, биз ушул салык төлөөчүлөрдүн айынан жашап атабыз да. Өлкөбүз ошонун мындай түптөгөн, өлкөбүздү түптөгөн, эгемендүүлүгүбүздү бекемдеген ушулар да. Биз ушуларга такыр маани бербейбиз да. Мен ушуну түшүнбөйм, эмнеге мындай. Ооба. Биздики болсо ала калгыла, жаба калгыла, кыскарта калгыла деп, мына мен ушул эфирге келатканга чейин дагы бир мындай абстрактуу демилгени угуп чыктым. Жанагы той топурларды кыскартабыз, ресторандарды жабабыз дегенчи айланайын. 50 миңден 100 миңге чейин жумуш ордун камсыздап берип аткан секторду, жашынакай иштеп аткан сектор жаап эмне кыласың? Ал жакшыбы жаманбы мен экономиканы жакшы түшүнбөйм, бирок ошол ресторанда болуп аткан акча Кыргызстан ичинде калып атат да, жакшы жаман. Чет мамлекетке барып эс алып келген андан көрөк дейт. Чет мамлекетке барсам мен акчамды баарын ошол жерге калтырып келем да. Же iPhone сатып алсам, баары эле Америкага кетет да ал акчанын баары. Бул биз ушул микроэкономиканы мен түшүнүгүм ушу да. Арылабай койдук да, экономикада эч качан бирөө бир административдик жол менен бир ийгиликке жеткен эмес. Кошуналарыбызды көрүп атабыз. Ошол эле жолдон алар ушундай ыкмаларды колдонушкан. Биз өзүбүз тарыхыбызда канча жолу ушундай ыкмаларды колдонгонбуз. Эч качан бул натыйжасын берген эмес. Биз ушул кайра келип эле ушундай ыкмаларды көтөрө беребиз да. Эми буну түшүнсө болот. Себеби дегенде мен жана жогорку кеңеште деле карап отуруп, жанагы специалисттерге, адистерге берген суроолорду кээ бир депутаттар мындай өзлөрүнүн суроо берип атканда же сөз позициясын билдирип атканда кээде ойлойм да, мындай ушулар биз тойдо отуруп алып эле бир тост сүйлөгөндөй эле сүйлөй беришет да. Же болбосо кечээ күнү эле көчөдө жүрүп анан абы кире койгондой да. Ошондой дагы. Ошол бойдон булар биздин тагдырыбызды чечип атат да бүгүнкү күндөчү. Эң аянычтуусу ошол. Ансы мейли. Менчиктештирүү боюнча биз жана Фугинин бир нече объектилерин көрдүк. Көбүнчөсү жана банкротко бараткан же чыгымга дуушар болуп аткан объектилер экен, бирок ошол эле учурда сиз мисалы үчүн 20-жылы жогорку кеңешке аттандыңыз эле, ошол сиздердин партияңыздардын программалардын биринде бул секторлорду дагы менчикке өткөрүү каралган. Ошол эле саламаттык сактоо системасы, билим берүү системасы жана башка. Бирок бул системаларды керек болсо энергосистема дейлик. Булардын баардыгын менчикке өткөрүш керекпи? Же жана мамлекеттик менчик кызматташуу керекпи? Кандай реформага муктаж болуп турат? Фугинин эң чоң трагедиясы, мамлекеттик органдын эң чоң трагедиясы мындай да, жанагыдай мамлекеттик ишканаларды, мамлекеттик үлүшү бар ишканаларды булар жетекчилеrini өзлөрү дайындайт. Өзлөрү дайындайт. Анан кийин көп учурларда ал бир саясий соодулашуунун аркасынан келген. Ошол жанагы совет директоров деген правление ошолорду өзлөрү дайындайт. Анан эң эле кызыгы билесизби эмне? Булар өзлөрү да көзөмөлдөйт ошону. Өзлөрү көзөмөлдөйт. Ревизионный комиссияны дагы өзлөрү дайындайт да. Эми элестетсеңиз, бир орган өзү иш жүргүзөт. Ийгиликтүү же ийгиликсиз. Анан алып барып өзү кайра текшерет. Өзү дайындаган өзү дайындаган, өзү жасаган нерсени өзү текшерет.
Анан качан бул мен туура эмес кылып турмун деп айтат. Сиз ушуга чейин уктуңуз беле, бир мамлекеттик эменин органдын өзүн жокко чыгарып, каталарын айтып, же болбосо отставкага кеткен. Эми баягы бийлик алмашканда эле боло калбаса. Бийлик алмашканда ал баягы турган нерсе. Эсептешүү. Бирок чын эле башка чет өлкөлөрдө болгондой, мен ушуну ийгиликсиз кылып турмун. Аны тыштаңыз, Баткенде окуяда эч ким деле жооп берген жок. Бизде ушунун баары эмнеге болуп атат? Бизде анткени баягы эң негизги маселе катары жарандын кызыкчылыгы каралбайт да. Жарандын кызыкчылыгы, жарандын талабы, жарандын муктаждыгы биринчи орунда эмес да. Бизде дайыма бийликтин муктаждыгы биринчи орунда. Ошон үчүн ушул нерселер бизде боло берет да. Мамлекеттик түзүлүш бизде ошого мотивация кылып ошого алып барат. Анан социалдык секторлор жанагы мисалы пандемияда биз баарыбыз көрдүк. Пандемияда бир нерсе көрдүк. Бизде мамлекеттик сектордун эмелери жетпей калды, мүмкүнчүлүгүчү. Көбүнчө мен өзүм дагы көрүп карап жүрдүм, баягы жеке секторго аябай ошондо издедик да. Ошондо мисалы жанагы тез жардамдын баалары асманга учту. 10 000 сомдого чейин жетти да, ошо мен биздин жакыныбыз эме болуп калып. Ошону көрдүм. Мен ошондо оюма бир нерсе келди да, убагында макул мамлекеттик секторду тийбей эле кой. Бирок убагында Кыргызстанда ошол саламаттык сактоо багытында жеке секторго сен мүмкүн болушунча уруксаат берип койгондо, көзөмөлдөп уруксаат берип койгондо конкуренция атаандашы болуп, бизде мамлекеттик саламаттык сактоо кызматы кандайдыр бир деңгээли көтөрүлүп калмак экен. Бир кандайдыр бир тандоо болуп калмак. Азыр биз мамлекеттик бейтапканага барган акча төлөбөй атабызбы? Мисалы мен жакындарымды алып барам, өзүм барган сөзсүз берем. Конверт менен. Сөзсүз берем. Себеби эмнеге? Мен анткени корком. Мен бербей койсом жакшы карабайт деп ойлойм. Мисалы мен төлөт үйүнө барганда ошондо акча бергим келди. Себеби дегенде ар кандай нерсени угасың. Уурдап кетиптир, түшүрүп алыптыр, карабай коюптур. Сен ушуну шыктандыргың келет. Берип жакшы карасын деп. Ошол эле мамлекеттик бейтапкана. Эгер убагында балким мисалы билим берүү тармагын байкасаңыз азыр, кандай сонун мектептер ачылды? Ооба. Жеке секторда. Тандоо бар. Тандоо сен мүмкүнчүлүгүңө жараша бул мектепке, тиги мектепке, бала бакчага, мисалы бала бакчага жетпей атты эле. Мен бир мисал айтайын, мен Түркияда окугам да. Анан көбүнчө түрк компанияларында иштеп, анан баягы туугандарым, тааныштарым жылда мага эмеге чала берет эле да. Сен тиги түрктөр менен мамилең жакшы, түрк коллежине өткөрүп берчи депчи. Акчасын төлөйт. Бирок баягы орун аз болгон үчүн кээде кирбей калат эле. Анан бир убакта жоголуп кетти ошондой суроо талаптар. Анан мен ойлондум, эмне мындай болду деп. Анан кийин байкасам, альтернатива көбөйүп кетти. Ооба. Альтернатива көбөйүп кетти. Анан элдердин тандоо эмеси пайда болуп калыптыр. Баягы кааласа буга берет мүмкүнчүлүк жаша, кааласа башка мектепке орус тилдүү, кыргыз тилдүү. Эми бирок биз Бишкек жөнүндө айтып атабыз. Бишкекте деле. Эмеде, мисалы мен аймакта айтайын. Мен азыраак аймакта. Аймакта мен бир 2-3 ай мурун бир долбоор менен ошо аймакка барып, ошол жерде бир сурамжылоо өткөрдүк. Анан бир жеке бала бакчага бардык. Баткенде бир жеке бала бакча 6 000 сом. Балдар толуп атат дейт. Берип атат. Бүгүн ар ким ошо баласына жакшы бир мүмкүнчүлүк бергиси келет да. Мен айткым келген нерсе, биз ушул жанагы саламаттык сактоо тармагында деле, билим берүү тармагында деле жанагы тоскоолдуктарды алып, макул мамлекет көзөмөлдөсүн, кандайдыр стандарттарды, кызыл чектерди койсун, карасын. Бирок мүмкүн болушунча берип койгондо, мисалы, жүрөк боюнча азыр мына баарыбыз билебиз бикарт. Элдин баары жүрөк оорусу чакырат. Ошондойлорду эмнеге көп болбосун? Жүрөк ооруса деле тиги эмеден СИЗОдон качыш керек болсо деле баары бикарт барат. Ушуларды көбөйтүп койсо, жаран үчүн жеңил болмок да. Ал ошо мисалы менин апам ошо жүрөгү ооруду. Мамлекеттик бейтапканаларга барды, бикартка да барды. Бирдей баасы бирдей. Эмнеге мамлекет? Бирок тиякта кассамен төлөйсүңөр, тиякта конверт менен төлөйсүңөр. Ошону эмнеге легалдуу түрдө кылып койбойт? Жаран үчүн жеңил болот да. Руслан мырза, муну карабайсызбы? Мейли бейтапканалар баягы ооруганда барат экенбиз. Мисалы үчүн менин окуучум бар дейм, балам бар, окуучум. Мен же мамлекеттик мектепке берем, ал акысыз окуйт, же жеке менчик мектепке берем, ал акылуу окуйт. Бирок менин балама деген мамлекеттик акча каралган да. Бирок мен мамлекеттен тиги баламды, мамлекеттик мектептен баламды алып кетип атканда, акчамды кошо алып кете албай калып атам да. Ооба. Бул маселени кантип чечебиз?
Эми биз баягы шайлоого аттанып атканда биз бир нерсеге мен могу мамлекеттик Мен баламды алып кетүү менен ага бөлүнгөн акчаны кош алып кетишим керек. Эсиңизде барбы? Атамбаев баягы мактанган жайы бар. Биз дүйнөдө билим берүү тармагына эң көп каражат бюджеттин эмесин коротобуз дегенчи. А эмнеге анда билим берүүбүз жаман? Мисалы, кээ бир мектептерде жылдап тагылимдер окутулбай калат экен. Мугалим жок. Мисалы, ким эле азыр эгер мүмкүнчүлүгү болсо, мамлекеттик мектепке берип баласын же жеке мектепке берип. Биз ошол бир нерседе баягы көңүл бурдук да. Акча берилет экен, бирок ал акча саламат сактоодагы мектепте дагы жалаң эле мындай ремонт, анан ушундай баягы зарплатага эле кетип калат экен да. Жалпы статьялар. Жалпы статьяларга кетип калат экен. А биз ойлогонбузда ошол ата-эне ваучерди алып туруп, анан кийин ошол барып туруп, ошо менен барып туруп, каалаган мектебине барып туруп ошону ваучерди берсе. Анан ошол жерде бир мектептердин арасында бир атаандашуу болсо. Хозрасчет. Атаандашуу болуп, баягы акча мектептин өзүнө берилбей, ата-энелерге ата-эне ушул мүмкүнчүлүгүнө каалоосуна жараша барып туруп мектепке, бул ушул мектеп менин оюмча жакшы, ушул мектеп өнүксүн деп баласын ушул жерге окутса. Деп ойлогонбуз. Ошондо атаандаштык пайда болот. Ошондо бир башкача айтканда билим берүү системасына бөлүнгөн акчаны тиги министрлик аркылуу ремонттан бир нече тиги структураларын өткөрбөй, ошол акчанын баары мектеп окуучуларынын санына бөлүштүрүлүп туруп, баарыны бирден өткөрүп берүү. Ооба. Кызык система. Эми буюрса өтүп калаар деген. Эми бул жерде муну мындай бир нерсе бар да. Муну кыргыздар ойлоп тапкан жок. Бул дүйнөдө ийгиликтүү ишке ашып аткан. Биз деле жаңы нерсе ойлоп табуунун кереги жок да. Дүйнөнүн өткөн жолдору бар. Ийгиликтүү жолдору бар. Ошол эле постсоветтик эмеде мисалы биз Грузияны айтып атабыз, тиги Балтикадагы өлкөлөрдү айтып атабыз. Ийгиликтүү өрнөктөр абдан көп. Биз буларды карасак, биз өзүбүз эле бир топ нерсени жасай алабыз. Эми жаңы нерсени ойлоп табууну, ага убакыт коротуунун өзүбүздүн моделибизде дагы эч кандай кажети жок да. ОРТ мисалы үчүн. ОРТ кандай сонун өрнөк. 10 жылдан бери сонун иштеп келет. Өрнөк болуп атат. Ошол эле жеке мектептердин мисалы мен былтыр эмелерине карадым, бүтүрүүчүлөрүнө карадым. Абдан жакшы университеттерге өтүшүптүр. Чет өлкөдө, биздин өлкөбүздөгү эң алдыңкы университеттерине өткөн. Эми иштеп аткан нерсени улантыш керек да. Биздеги эң балким негизги нерсе мамлекет бүт өзү кылган аракет кылып атат да. Мисалы, мен жакшы мектеп курам, мен жакшы тиги бейтапкана курам, мен жакшы балким фабрика жана завод курам деп атат. Кереги жок. Бизде биз өз алдынча окат кылганды көрүп калдык, үйлөнүп көрүп калдык. Бизде мисалы эң жакшы нерсе мен сиздердин студияңарды карагылачы. Мамлекеттик студия бул. Жок. Жеке студия. Туруп, биздин колдонгон мына машинелер, колдонгон барган кафелерибиз, колдонгон кызматтарыбыздын баары каяктан? Жеке сектордо. Жеке сектордун эң жакшы нерсеси булар дүйнөдөгү эң жакшы чечимдерди алып келип туруп коомго сунуштайт экен. Бирок биздин мамлекетте жеке секторго, мамлекеттик секторго караганда, мисалы үчүн студия деп калбадыңызбы? Мындай тең салмактуулук курулуп берилген эмес да? Ооба. Мамлекет ошону түшүнбөй атпайбы? Эмне үчүн мамлекеттик каналдар РПО, РМТР аркылуу, Кыргыз Телеком аркылуу тиги санаатты соцпакетти илинип турат, а бизге окшогон каналдарды киргизбейт? Жок, бул ичкүйдүүлүк эмес, бирок бардыгына бирдей конкуренттүү шарт түзүп бериш керек да. Ооба да. Мисалы ошол эле мамлекеттик телеканалдар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик телеканалдар мындай жөнөкөй сөз менен айтканда объективдүү эмес да. Карабайт, көрбөйт. Эмнеге биз ага төлөп атабыз анда? Сиз экөөсүнүн чөнтөгүстөн алып кетет. Анан кийин эмнеге мисалы мен ага балдар түшүнүктүү, эмнеге чет өлкөлүк каналдарга биз төлөп атабыз, мен ошону такыр түшүнбөйм да, мисалычы. Тагыраак айтканда Орусиянын каналы. Орусиянын каналы, ОРТ менен РТ эмнеге төлөп атабыз биз аларга? Мен ошону такыр түшүнбөйм. Биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзгөндүн ордуна мен ушул суроону сураганда жооп мындай болгондо алар жакшы контент даярдап берип атат депчи. Эмнеге биз бүгүн өзү ошол контентти даярдаганга биз өзү шарт түзө албайбыз? Мисалы, ошол эле соц заказды окшогон телеканалдарга бере албайбыз. Мен башка суроо бердим элем. Анда ошол Маданият министрлиги Салкын Сатаровна ошол жерде иштейт. Эмне себептен биз орусиялык контент сатып алышыбыз керек? Эмне себептен силер бизге түрк, англис, билбейм, Кытай башка контенттерин ошол эле соцпакетке кошуп бербейсиңер? Мындай. Бул саясат, бул түшүнүктүү.
мунун баардыгы жакшы, бирок жанагы сиз экөөбүз ишкерлердин учурдагы абалына кайра кайтып келсек, ишкерлер мамлекеттин азыр көп эле көз каранды болуп атабы? Мен бұл суроону берген себебim мында. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, сиздер негиздеген Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду, мен ал фонддун учурдагы байкоочу кеңешинин мүчөсүмүн. Анан биз айтпай эле коеюн, чоң эле бир фабриканын мүдүрү мага чалып, сиздер ошол Элим Барсыңбы аркылуу жардам берелик дедик элек деп, мен болгон реквизиттердин баарын жөнөттүм элем. Анан бир 3 күндөн кийин мындай жерден жолугуп калып айтты. Кечирип койчу, мен жакшы эле силер аркылуу жөнөтөйүн дедим элем, бирок мамлекет биз аркылуу бер деп кыйнап койду деп айтты да. Мындан улам мамлекет жеке бизнес, жеке болгонуна карабай, мамлекеттик структуралардан көз карандыбы? Мен салыктан башкасын айтып атам. Ал жерде алыска кетпей эле коелу. Бүгүнкү күндөгү мына акыркы жылда, 2 жылдагы эле болгон о 2 негизги чоң окуяда баарыбыз мындай үрөйдү учурган. Пандемия, могу баткен окуясы. Экөөндө тең мамлекет шал болду да. Ступорго кирип калды да. Жоголуп кетти. Биз күткөн мамлекеттик органдар президенти баш болуп, калган бүт жоголуп кетти. Ошондой баарыбыз көп болду. Эл эмне кылды? Жатып алды. Өзүнүн абалды карап байкап туруп, өзүнүн күчү менен, эрки менен, демилгеси менен жанагынын баягы өлкөнү мындайча айтканда жардын кырынан сактап калды да. Эң ыктыярчылары менен, ишкерлери менен, жарандык коом менен чогуу бирге, журналисттери менен бүт баягы мобилизация болуп, аябай ушуга чет өлкөлүктөр аябай таң калат да, ушугачы биздин кошуна Казакстан, Тажикстан таң калып атат. Бул укмуш потенциал да. Биз кошуналардын эч бирисинде мындай жок. Тажикстандын жанагы блогерлерине, журналисттерине жазгандарына карасак, бир окусаңыз, эң таң калган нерсеси ушул. Казакстандын мисалы биздин коллегалар укмуш мобилизация депчи, бул кантип? Себебиздин эң чоң байлыгыбыз жарандык коом болгон. Биз эл өзү да. Биз газ жок, нефть жок, биз даяр оокатты эч кандай күтпөй калганбыз. Өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн оокатыбызды өзү кылып көнүп калганбыз. Анан менин эң чоң суроом мамлекеттик орган, өлкө жетекчилиги ушул потенциалды качан байкайт? Эң чоң баягы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн даяр бир мындай өлкөнүн өзгөрүүсүнө, өнүгүүсүнө локомотив берип боло турган чоң бир потенциалды муну байкабайт да такырчы. Бүгүнкү күндө ишкерлер, биз Казакстан менен, Өзбекстан менен коллегалар менен баягы ишкерлик багытында иштеп жүргөндө көп сүйлөшөт элек. Мамлекеттик орган абдан көп нерселерди кылат, ишкерлерге жардам берет. Окутат, аларды сыртка чыгарат, кредит берет, андан кийин алардын көйгөйлөрүн чечет. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын эң чоң ишкерлерге болгон кызматы алар менен жолугуп коюу. Бүттү. Жолтоо болбойт. Жолтоо болуп анан байкайсыздарбы? Бирден болсо эле мораторий киргизе беришет текшерүүгөчү. Бирок ал текшерүү боло берет. Мораторий киргизген менен ал текшерүү жүрө берет. Анткени эмнеге? Налоговыйга план толтуруш керек. Калгандар өзүнүн планын ошол жасай берет. То есть бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик органдар өзүнчө бир дүйнөдө жашайт. Кыргызстан коому өзүнчө бир дүйнөдө жашайт да. Анан мамлекет көз каранды, кандай көз каранды? Мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө бийлик ишкерлерге партнер эмес. Мына эң чоң тосолдук ушул. Партнер катары карабайт. Ишкер дагы мамлекеттик органдарды партнер катары карабайт. Мисалы, көп тармактарда ГЧП деп көп эле айтылат го, бирок эч ким түшүнбөгөн жанагы. Бирок эч ким түшүнбөйт. Ушул багытта мисалы бул демилге көтөрүлгөндө бир дагы ишкер мен иштейм деген жок. Себеби ишенбейт. Ооба. Ишенбейт. Сөзсүз эртең биз текшерип, жиндилип, мамлекеттик сатып алууларга канча ишкер катышат, кой айланайын. Эч башты оорутпай эле, андан тендерлер кылалы деген бар. Бул аябай чоң коркунуч да. Аябай чоң коркунуч. Жай эмнеге ишенбей эле? Ишенип эле жашынакы иштеп келип атсаң, анан хоп, мен сени улутташтырам дагы, мен сага внешний управление киргизем деп атсың. Же болбосо ошол эле мамлекеттик сатып алууларда түздөн түз текшере албайт, бирок кыйыр түрдө текшерип, орусча айтмакчы кошмарить этет да. Сени бушайман кылат мамлекет менен кылган. Башка өлкөлөрдө тескерисинче алар тартып, мына могу бюджеттин сен да ал, сен да колдон, мен сени колдой албайтам. Бирок ушул жерден сен кызматын көрсөтүп, мен сага төлөйм. Сен госзаказга сен да катыш деп, муну бир
артыкчылык катары көрүшөт ишкерлер мамлекет менен иштеп атканда. А бизде бул тармак Кумтөрдө деле болгондой бул мында атайын бир категорияга берилген да. Көмүскө эч ким анын мунун компаниясы болуп иштеп келатат да. Бул жердеги ушуга ушундай болгонуна себеп болгон бул укук коргоо органдары. Текшере берип, ишкерлерди камай берип, булар ушуга жеткизген. Азыр бир дагы ишкер спекулянт, Гергер, Билайн булар душман катары көрөт да ишкерлердичи. Казынаны тоной турган, салыктан кача турган, кыянаттык кыла турган. Бирок эң негизги кыянаттык ошол укук коргоо органдары соттор болот. Негизи Кыргызстан 30 жылдын ичинде кылып келди. Биз мына Кумтөрдүн өрнөгүндө ошону көрдүк. Келишимди ким түздү? Бийлик органдары түздү. Жанагынын баарын экологияга себепкер болгон кимдер? Биздин текшерүү органдары. Лысый менен Давыдов мөңгүсүнө уруксат берген ким? Ушул чакырылыштын депутаттары кайра эле ушул мөңгүлөрдү талкалап атырсың деп ажыкыстан чыккан ким? Кайра эле ушул чакырылыштын депутаты. Азыр болсо эчтеке болбогонсу, бая коом билбегенси эле патриот болуп чыгып келип эле, анан мындай адамды мындай чын эле бир мындай коомду, элди келес ордуна коюп атат. Жинди ойлошот. Ошон үчүн биз эгер оңолугубуз келсе, өнүккүбүз келсе, биз бүгүнкү күндө ошол укук коргоо органдарын анан сотту түп тамырынан алмаштырышыбыз керек. Булар жарандын кызыкчылыгын коргош керек да. Ишкерлер менен мамлекет соттошкондо 99% мамлекет тарапынан. Ооба. Бул анан кайсы ишкер ишенет, мисалы. Ошондуктан биз булардын баарын өзгөртмөйүнчө биз канчалык тиги указ жазалы, канчалык программа иштеп чыгалы эч өзгөрбөйт. Эч өзгөрбөйт. Ошо 30 жылдын ичиндеги тажрыйбабыз биздин мамлекетти өндүрүшкө дагы, бизнеске да катыштырбашыбыз керек экен. Себеби жанагындай коррупциялык схемалардан баштап, тууганчылык жана башка нерселер менен, мына аэропорт Манастан өрнөк алып баштай бергиле, Мегакомго чейин, Кристалл заводу башкалар. Мамлекет бир да жолу өзүн жакшы менеджер деп көрсөтө алган жок. Мамлекетти баардык нерсени мамлекет кандай башкарса, ошондой жасайт да. Эми бул жерде ошол мисалы могу 6-октябрда бийлик алмашканда менин эң чоң тилегим ушул мындан ары канча революция болду, ката болду, кайталабаса керек деген. Бирок азыр дагы көрүп атабыз, тилекке каршы ошондой жол менен эле кетип баратабыз. Ошондой жол менен эле кетип баратабыз. Бул аябай аянычтуу, эми Баале тырмошту кайра эле кетменди кайра эле басып атабыз башынан эле. Ошондой, тилекке каршы. Эми бирок болбой эле үмүт бар да. Албетте үмүт бар, болбой эле Кыргызстанда мисалы 2 революция, 3 революция болду. Мисалы ишкерлер калды да. Оокатын улантып атат да. Бир дагы революцияда мамлекет ишкерлерге компенсация төлөп берген жок да. Жана өзгөчө биринчи анан экинчи революцияда канча талкаланды, антимитти компенсация төлөп берген жок да. Пандемияда элдин бийликтери ишкерлерине кандай жардам берди? Биздин ишкерлер бая жетим баладай болуп калды. Мисалы азыр деле текшерилип эметип атат. Кыргыз ишкерлер таштап кеткен жок да. Алар ошол бойдон тескерисинче жумуш ордун азайтпаганга аракет кылып, өзүнүн оокатын улантып, иш орундары салык менен жаман жакшы легалдуу иштеп улантып атат да. Керек болсо тиги коммуникацияларды ошол эле производственный тариф менен төлөп келатат да. Керек болсо ошону кыскартып койгон жок да. Сен менин немемди тиги пандемияда мага жардам берген жоксуң деп ишин токтотуп койгон жок да. Бул ишкерлер дагы көп болмок. Эгер мамлекет убагында буларга маани берип, мен сизге кызыктуу бир нерсе айтып берейин. Пандемиядан кийин баягы бир иш ассоциациясынан мен эме сурадым да. Негизи ишкерлер кайсы маселени көтөрүп атат дедим. Пандемияда эмне кыйынчылык эмне экен? Барбы сизде ишкерлердин кайрылуусу? Бар деди, анан ошондон алып, анан бир моомдой тизмени карадым да. Анан тизмени карасам, тетик илгери 2010-жылдардан кийинки ишкерлердин көтөрүп жүргөн маселелер дагы эле чечилет. Бакуштар. Чечилет ошол бойдон ошол көтөрүлүп жүрөт да. Канча экономика министри алмашты, канча өкмөт алмашты, канча бийлик алмашты. Экономика министрлиги жокта калды эми. Анан ортодо өзгөрүүлөр. Булардын баары баягы эме деген ойго түртөт да. Бул негизи бизде закон, укук деген нерселер, негизи мамлекеттик түзүлүш деген нерсе бул жаран ишкер карапайым калк үчүн эмес. Бул бийлик үчүн бар.
бул жанагы тырнакчанын ичинде элита үчүн бар да. Ошолорго кызмат кылат. Аларга эркиндик бар, аларга мүмкүнчүлүк бар, аларга кандайдыр бир жеңилдиктер бар, бирок биз үчүн эмес. Ооба. Биз үчүн эмес да. Биз ошо мамлекеттүүлүгүбүздү ошон үчүн эле куруп алгандай сезиле берет магачы. Баягы 6 жылда бир же 3 жылда бир бактылуу кишини шайлайт экенбиз. Ал бактылуу киши доор сүрөт экен да. Лотереядан утуп алды. Лотереядан утуп алды ошолор. Лотереядан утуп алды. 3 жыл сүрөбү, 6 жыл сүрөбү, кээ бирлерде 10 жыл, 15 жыл сүрөбү. Анан ошонун тегерегиндеги баягы вазирлери, айлана чөйрөсү да. Бир ушундай бир категориялар тандайт экенбиз, анан ошолорду доо сүрүп, калганы болсо эптеп кыйналып кете берет экен да. Бул тиги жана Индиядагы касталар да. Бизде ошо касталар тандап алабыз, калгандары ошо ак сөктөр үчүн иштеп берет экенбиз да. Ошолорго биз фонд болуп беребиз. Инфраструктурабыз үстүп кетип атабыз да. Эмнеси болсо да баары жакшы болот деген үмүт илгери. Баары жакшы болот. Себеби дегенде жанагы пандемияда Баткен окуясында аябай коркунучтуу 30 секунда эмеде эл сактап калды, бизде эл ошол бар. Ошол потенциал бар. Ал жоголмоюнча биз өзүбүздү жашообузду жакшы улантып кетебиз буюрса. Буюрса баары жакшы болот. Руслан Акматбек студиябыздын мейманы болду. Иш күнүнүн кечи ушу менен өзүнүн соңуна келди. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Көрүшкөнчө.